Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, жыйындын катышуучулары, кворум бар, жумушту баштай берсек. Анда комитеттин бүгүнкү жыйынын баштасак, урматтуу депутаттар, сиздердин алдыңыздарга бүгүнкү жыйындын күн тартиби жана тиешелүү материалдар таркатылып берилген. Күн тартибинде 4 маселе каралат. Биринчи кезекте күн тартибин бекитип алалык. Урматтуу депутаттар, кимде кандай сунуштар бар? Максатбек Канатбекович, сунушуңуз. Рахмат, Хасидович. Мен сунуштайын деген өткөнкү комитетте сүйлөштүк элек. Ошол комитетте көтөрүлгөн көйгөйлөрдү министрликтер биздики сөз боюнча калтырып, эмкиге даярдыгы жок келбеш үчүн мындай бир протоколдук тапшырма алынып, ошол маселелерди биринчи талкуу кылып, ошол айтылган маселелер боюнча эмне иш-чара аткарылгандыгы боюнча маалымат деп киргиздик элек. Ошону мен сунуштайт элем. Кандай дейсиздер? Алишер Абдуллаевич. Рахмат, Азат Окозуевич, саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Күн тартибиндеги 4-чү маселе ар кандай. Азыркы Максатбек Канатбековичтин сунушун колдоп, ошол менен бир катар эле ар кандай маселелерди дагы биринчиге койсок, 1-2 жалпы бул жерде министрликтин өкүлдөрү олтурганда негизги көйгөйлөрдү айтып коюп талкуулап алсак. 4-чү маселени биринчи кылып, Женишбек Шымович, сизде сунуш барбы? Анда урматтуу депутаттар, Дасан Албаевич. Урматтуу депутаттар, кечиримди сурайм. Менде токтом бир жогорку кеңештин токтомду жокко чыгаруу боюнча эле чындыгында бул 1 мүнөттүк эле иш да. Ачык эле айтсам, бул карап көрөсүзбү, ошону? Азат Окозуевич, азыр бул жерде бүгүнкү күн тартибиндеги маселелер боюнча Минприроданын министри дагы келиш керек эле. Азыр жолдо келип атат дейт. Ал канча убакытта келет? Ал келгенге чейин анда Дасан Далабаевичтин биринчи кыска болсо ошону. Эгер уруксат берсеңиздер, анда как раз биздин коллегабыз келип калыптыр. Уруксат берсеңиздер. Анда урматтуу депутаттар, анда айтылган сунуштардын баарын кошуп, бүгүнкү күн тартибин добушка коем, добуш бериңиздер. Макул, каршы жок болчу. Экинчи маселеге өтө берсек анда. Урматтуу депутаттар, анда экинчи маселе Кыргызстан жашыл экономика өлкөсү концепциясын бекитүү жана жашыл экономика принциптерин Кыргыз Республикасына киргизүү боюнча чаралар жөнүндө Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2018 жылдын 28 июнундагы номер 2532 токтомунун күчүн жоготуу деп табуу тууралуу демилгечи Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты, Коомдук Кеңештин төрагасы Бекешев. Баяндамачы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңештин депутаты, Коомдук Кеңештин төрагасы Дастан Далабаевич. Анда сөз сизде, Дастан Далабаевич. Чоң рахмат, урматтуу Азат Окозуевич, урматтуу депутаттар. Бизде 2019 жылда Экмат Байпакбаев депутат бир ошол жашыл экономика боюнча демилгени көтөргөн, жумушчу топ түзүлгөн. Ошол учурда эл аралык донорлор дагы жардам беребиз дешкен. Бирок жаңы конституция күчүнө киргенден кийин, анын 7-чи чакырылыш шайлангандан кийин мен дагы бул давайчы карап көрөлү, кандай иштеткен, иштесе болобу деп ошол жашыл экономика боюнча жумушчу топту жетектегем. Эл аралык донорлор менен сүйлөшсөм, алар айтып атышат, азыр бир топ ушундай эле жашыл экономика боюнча өкмөттүн алкагында жумушчу топтор бар деп ушундай айтып атышат да. Эми биз жетияка же бияка барып бир топ эле убакыт кетиребиз. Ошон үчүн азыр бул маселе актуалдуу болбой калды да. Ошон үчүн азыр токтомду сунуштап атам. Ошол жашыл экономика боюнча жумушчу топ жөнүндө токтом жокко чыгарылсын деп ушундай сунуш. Колдоп бериңиздерди суранат элем. Себеби эми чындыгында жумуш эми болбой калды. Себеби өкмөт аны кылып атат өзү. Дастан Далабаевич, бүттү? Урматтуу депутаттар, демилгече суроолор барбы? Сизде да. Женишбек Шымович, сөз сизде. Саламаттар, урматтуу депутаттар, урматтуу Азатбек Атакозуевич, урматтуу Дастан Далабаевич, мен сиздин демилгеңизди колдойм. Абдан туура чечим. Сөзсүз бул токтомдун күчүн жоготуу деп табуу менен сизди колдойм. Ошону менен эле бирге мынакей Минэнергиянын өкүлү отурат. Ошол тест боюнча дагы бир кыска бир суроом бар эле.
Ошо ТЭЦте bir сезонда жылына кете 1,5 миллион тегерегинде көмүр жагылат. Мынакей канча экологияны бузуп атабыз, канча деген ошо көмүр жагылгандан кийин күл чыгат да, ошол менин маалыматыма караганда кете бир 190 000 тоннага жакын күл чыгат экен да. Ошо күлдү кайтып транспортировкалоо, кайтып теги полигонго апарып төгүү үчүн абдан көп каражат кетет экен. Ошол 100 миллион сом тегерегинде каражат кетет экен. Урматтуу Азбек Атакозович, ошол эме боюнча күлдү жанагы ТЭЦтен көмүр жагып күл чыккандан кийин ушу күлдү транспортировкалоо боюнча абдан көп каражат каралыпты да, 100 миллион сом тегерегинде. Ушул 100 миллион сом эмне үчүн мынча көп каражат кетет? Ушул боюнча бир аппаратка тапшырма берип койсоңуз, ушул кийинки жыйында маалымат берип койсо бизге. Мен айтайын дегеним ушул. Урматтуу Дастан Далабаевич, мен сиздерди колдойм. Рахмат, Ченширматович. Алишер Абилаевич, сөз сизде. Рахмат, Азат Акозович. Дастан Далабаевич, бул өтө керектүү токтом, колдойбуз муну. Бирок ошонун менен бир катар 1-2 тактоочу суроо. Учурда жашыл экономиканын кайсы жолдорун өнүктүрүүнү аныктап жатабыз биз азыр? Азыр боюнча өкмөттүн алкагында атайын программа бар. Көбүнчө бул электроэнергетика жактан кандай ушуну табабыз? Күндөнбү же ошол эле шамалданбы, ушундайлар маселелер бар. Анты таштандуулар боюнча дагы проекттер бар. Азыр өкмөттүн алкагында ушул каралып жатат да. Ошондо жашыл экономиканын ичине кайсыл тармактар кирип калат? Эми бир топ эле тармактар кирет, бирок чындыгында ар бир тармакты кайсы тармакты биз азыр албасак, ушул жерде жашыл экономика же жашыл ушул боюнча болуш керек да, каралыш керек негизи. Азыр тренд ушундай болуп атат дүйнөлүк. Ал эми биздин жумушчу топ иштеп аткан жумушчу топ негизи мыйзам долбоорлорду мындай иштеп чыгып сунушташ керек болчу. Бирок азыр бир топ мен айткандай уже и так эле мыйзам долбоорлор өкмөт иштелип жатат. Рахмат. Себеби мисалы азыр Бишкектин абасы булганып, электр энергиясы да тартыш болуп атат, сууга суу, ичүүчү таза суу тартыш болуп атат ар тараптуу. Ошолорду да бир камтып, бир жакшыраак көңүл бурсак да. Туура, ирригация жактан. Да, ошол жактарын да карап койсоңуздар. Чоң рахмат, колдойбуз. Рахмат, анда кийинки сөз Кунузбек Кошалиевичте. Рахмат, Алишер Абилаевич, урматтуу кесиптештер. Дастан Абилаевич, мен сизге бир тактоо иретинде. Кыргызстан жашыл экономика өлкөсү деп муну токтом жокко чыгарып атабыз да, туура? Азыркы айткан сөз жообуңузда сиз айтып кеттиңиз, 1-2 маселе айттыңыз дагы, чота Камбаратта бирдин курулушу боюнча айткан жоксуз да. Ал эң керектүү стратегический объект го дейм. Туура эле, туура. Суудан чыккан электроэнергия ал дагы жашыл экономика. Күндү айттыңыз, шамалды айттыңыз, биз бул стратегияны эң чоң деп президент, урматтуу президент өзү барып колдоп кеткен объектти айткан жоксуз да, бул тегирбей калды деп ойлоп атпаймынбы? Жок, андай эмес. Андай эмес. Мен мисал катары айткам. Ошон үчүн биз биринчи приоритетти кылып, ушул Камбаратта бир кесип куруу боюнча деп эсептеп кетерлим да. Камбаратта кесип биринчи курушубуз керек муну үчүн. Рахмат. Рахмат, анда кийинки сөз Мирлан Самбекожодо. Рахмат, урматтуу төрага. Урматтуу Дастан Далабаевич, 2018 жылда 6-чакырылыштын депутаттарынын демилгеси менен түзүлбөдү беле бул? Туура. Жумушчу топ. Максаты эмне болгон? Максат мыйзам долбоорлорду биз иштетебиз деп, анан демилге катары жогорку кеңешке сунуштайбыз деген ушундай максат. Мыйзам долбоорлорун демилгелейбиз. Да, даже керек болсо 3-4 мыйзам долбоорлорду биз чыгарганбыз, ошол эле альтернативных источников энергии деген ушундай бар да. Мыйзам долбоорлорду чыгарганбыз. Бирок мына 7-чи чакырылыштагы парламентке эл аралык донорлор бул жумушчу топту колдоп албайбыз деп атышат. Себеби альтернативдүү өкмөттө бир топ эле ушундай жумушчу топтор бар дейт.
Себеби бул жерде адистерди табыш керек, адистерди дагы жумушка алыш керек, иши кылып секретариат болуш керек. Ошо каражаттар керек да. Туура. Мен ойлойм да, мүмкүн кайра эртең азыр өкмөт ошонун баарын жасап атат деп атпайбызбы? Өкмөт толук кандуу ишке ашырышына кепилдик бере албайбыз да бирок. Жок, комитеттер бар да, комитет аркылуу көзөмөлдөсөк болот да. Көзөмөлдөсөк болот. Туура. Мен ойлоп атканым, кайра эртең зарылчылык болуп калбайбы жумушчу топ түзүүгө жашыл экономика боюнча депутаттык? Мүмкүн болушу мүмкүн, бирок кичине башка форматта да. Мисалы бизде миграция бар, миграция жөнүндө бар, ушундай жумушчу топ, аялдардын форуму бар, ушундайлар бар да. Мүмкүн керек болсо башка форматта, бул төраганын астында, алкагында распоряжение эле чыгарып, төрага буйрукту эле чыгарат, ошол жерде жумушчу топту мындай түзсө болот. Түшүнүктүү, рахмат. Рахмат. Анда урматтуу депутаттар да бар, баяндамачыга суроолор жокпу? Анда урматтуу депутаттар, чечим долбоорун окуп койсом, комитет төмөнкүдө чечимге келди. Биринчи, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты, Коомдук Кеңештин төрагасы Бекешевдин Кыргызстан жашыл экономика өлкөсү концепциясын бекитүү жана ошол экономика принциптерин Кыргыз Республикасына киргизүү боюнча чаралар жөнүндө Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2018 жылдын 28 июндагы номер 2532 токтомунун күчүн жоготуу деп табуу тууралуу сунушу жактырылсын. Аталган маселе Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин кароосуна киргизилсин жана бул маселени кароодо Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты, Коомдук Кеңештин төрагасы Бекешев баяндамачы болуп аныкталсын. Чечим долбоорун добуш коем, урматтуу депутаттар, добуш бериңиздер. Макул, каршы жок. Чечим кабыл алынды. Дастан Далабаевич, бара берсеңиздер болот. Анда урматтуу депутаттар, сунуштар түштү сиздерден. Баягы буга чейинки берилип аткан протокол тапшырмалар, ошо министрлердин кандай, ошол биздин тапшырманы кандай иш алып барып атат, ошол боюнча угайлуу дедиңиздер. Ошо кайсы министрге сурооңуздар болсо берсеңиздер болот. Анда биринчи суроо Максатбек Канатбековичтен. Рахмат, Асет Озович. Мен биринчи ошол өткөндөгү комитеттеги көтөрүлгөн маселелер боюнча тиешелүү министрликтерден катышты эле, ошол министрликтерден кимдер келип отурат, өкмөттүн өкүлүнөн сурагым келип атат да. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Өткөнкү комитетте келгендер экология министрлиги, Министерство природы и Министерство энергетики. Бул отурушат экөөтөр заң. Болду, калганына маселе жок болчу, Эки министрликте болчу. Кайсы маселе боюнча билесизби? Билесиз, жанагы Айтып койсоңуз. поручение боюнча сиздин жанагы стихийный Чүй дарыясынын чегесиндеги берекөрпүчүлүн дорогалар и дамбалар боюнча. Дагы? Болду, бир эле маселе эле. Так, эки маселе болчу, мен азыр унутуп атам, биринчи маселесин мен жазып алгам Чүй боюнча. Чүй дарыясы. Мен ошондо эле ушуну урматтуу депутаттар айткандай жазып алгылачы. Мына бүгүнкү биздин ошолдо мен эле эмес, мына ошол жерде бардык депутаттар ошол маселени аябай көйгөй жараткан үчүн ошол жерде Азыгалиев Нурлан Асанбековичтин докладынан кийин айтылган маселе болчу. Значит, муну дагы урматтуу аппарат протоколго түшүрүп койгула, өкмөттүн өкүлүнөн бул көңүлгө алынган эмес. Эмне үчүн дегенде, ал жерде биринчи маселебиз ушул Жогорку Кеңештин депутаты Нурланбек Асанбековичтин докладынан кийин ошол жерге менин сунушум менен ушул Чүй дарыясынын башындагы Орто Токой суу сактагычынан чыккан Көкмойнок айылындагы суунун нугу бурулуп, айдоо жерлеринин аянты азайып аткандыгына байланыштуу ошол жерде ошол токтомго киргизип кетүү болчу. Биринчиси. Экинчиси, ошол каналдарды, жалпы мамлекеттин ичиндеги каналдардын ушундай нугу бурулган учурда ошол кимдин компетенциясына, кимдин функционалдык милдетине кирет деген ошону аныктап, ошолордун аткарылышы боюнча кандайдыр деңгээлде иш алып баруу боюнча дегенбиз. Үчүнчүсү, ошол экология министрлигине карьерлердин жанагы жергиликтүү бийлик тарабынан берилип аткан 10 сотый менен 1 гектарга чейинки жобонун өзгөртүү боюнча сунуштарын мындай талкуу болчу.
ошол үчөөнүн кайсынысы аткарылды? Урматтуу өкмөттүн өкүлү. Мен ошондой айткам, сиз ошолорду кайра даярдап, ушул жерде кайсы министрлик болсо жөн отурбай бияка келип ошону берсин дегенбиз. Туура, мен ошол сиз айткан боюнча министрликтердин өкүлдөрүн чакырдык. Бул жерде азыр министрликтер отурат, ар бири өзүнүн полномочиясы боюнча айтып беришет ошол маселелер боюнча. Кайсы министрликтерди чакырдыңар? Министерство энергетики, Министерство природы. Ушулардын баары жооп береби? Айыл чарбага да жооп береби? МЧС, айыл чарба барбы? Бул урматтуу депутат, бир тактап кетейин дагы. Бул чакыруу боюнчачы адаштырбайлы ушул комитеттин эмеси менен биздики. Түшүнүп атам, комитеттин балдары чакырат, но сиз ошону көзөмөлдөйсүзбү ушул жердеги ушундай нерселерди? Ооба, көзөмөлдөш Анан керек. эмне болду анан? Повесткада чакырылгандардын арасынан жок болсо. Урматтуу депутаттар, бул жерде менин сунушум, мына бүгүнкү жерге жыйынга айыл чарба министрлиги келиш керек болчу, министерство МЧС келиш керек болчу. Ушул жерге келип өкөөнү ошондо тигиники мунуку деп ошондо эле талаш тартыш болгон. Бүгүн келип хотя бы мына могу биздин мыйзамдар боол тура эмес экен деп. Боол мыйзам боюнча буга тиешелүү болуп атат. Мунусу менен буга тиешелүү болуп бизге келбей атат. Ушул мунун мореки мыйзамдын мореки беренесинин момчанчы пунктуна өзгөртүү киргизип бергиле деп мен ошондо эле айткам, подсказка кылгам. Анан ушуну аткарбагандай менин сунушум, урматтуу депутаттар, бул министрликтердин, значит, бул бүгүнкү күнү келбегени биринчи, экинчи ушулардын иштин аткарылышы боюнча көзөмөлгө алып бизге сунуштабаганы, ушуларды мындай бир биздин элдин көйгөйлөрүнө кайдыгер карагандык деп эсептейм да. Ошол кайдыгер караган өкмөттүн өкүлүнөн баштап министрликтин ушул жерде катышкандыктарынын келбегендерин бүгүн протоколго киргизип, кандайдыр бир деңгээлде чара көрсүн, мен бүгүнкү урматтуу депутаттар, бүгүнкү чечим менен сунуштайм сиздерге. Менин айтайын дегеним ошол, муну талкуу кылышыбыз керек болчу, значит, талкууга даяр болбогондон кийин мен ушундай сунушту киргизем сиздерге. Рахмат. Өкмөттүн өкүлү кандай түшүндүрөсүз буну? Урматтуу депутаттар, дагы бир жолу айтып кетейин, тиешелүү министрликтин өкүлдөрү келди, отурушат бул жакта. Сиз мындай, мен кыргызча айтып атам, түшүнүп атасызбы? Мындай айыл чарба министри менен МЧС министрлиги кайда? Эмне суунун маселесин, мыйзамын эмне экология жазабы? Же энергетика жазабы? Сиз билесизби мындай процедураны? Кайра мындай же териштирелби эми анча болду? Чоба, урматтуу аппарат, көңүл алгыла, баары макулбу? Киргизгиле. Анан сиз мен түшүнбөй калдым, өкмөттүн өкүлү кандай, эмне кыйын болду ушунчалык? Тиги МЧСтен же айыл чарба министрлигинен чакырыш. Айтылганбы? Эмне үчүн келген жок анда? Эмне үчүн келген жок? Тоготпогондукпу же кандай түшүнсө болот? Зато Козович, кечирим. Азыр эми биз маселени МЧС болсо кайдан табабыз? Айтылган бирок комитеттен телефонарма кетиш керек болчу, Зато Козович. Биз жактанбы? Ооба. Эмне үчүн барган жок биз жактан? Рұқсат Базарович, бұл эми туура комитеттен кандайдыр бир деңгээлде айтылышы керек болчу, если билбесе. Бирок ошол 6 июнда, 6 айда комитеттин баары ушул жерде отурган. Мен ошол жерден мага ишенбесеңиз стенограмма кайра көтөрүңүз. Мен ошол жерден баса белгилегем, ушул жерде отурган министрликтер маселе көтөрүлүп атканда кайра ошону эмки комитетке даярданып келгиле. Туура, ошондо да айткам, мыйзамды өзгөртүш сразу оңой эмес. Бирок хотя бы бүгүн келип, мына биз тактап чыктык МЧС менен айыл чарба. Момдай бирибизге карама каршы болуп атат деп көрсөтсө дагы, биз деп мындай бир кичине болсо дагы эсинде экен деген мындай бир ойдо калмакмын мен лично. Анан бул такыр аткарылган жок деп эсептейм мен. Урматтуу депутат, кечиресиз. Сиздин айткандарыңыз так туура да, аны биз тараптан айтылган, бирок комитет тараптан, комитет өткөрүп аткан официальный кагаз болуш керек болчу, телефонограммачы. Анан телефонограмма биз бирок сиздерге болбой, бул жерде депутаттар айттыбы сизге? Болгонсузбу, сиз катышкансызбы? Эмне үчүн андай жаналып атасыздар? Эми азыр эмне кылабыз? Эки маселени. Комитеттин балдарын айттыңар беле келип силер? Айткан эмессиңер да? Жок, баарыңар отургансыңар. Көзөмөл сизде болот. Мен микрофон күйгүзбөй эле айтып атам негизи. Бизге баягы комитеттин подчинениясындачы биз мындай функционалдык жок экен да, телефонограмма беришчи өзүнүн атыбыздан. Берсе биз көзөмөл кылабыз. Силерди комитеттин балдарына дагы айтылганбыз. Чакыруу болгондо дагы биз келтире албай аттык го кээ бир министрлерди убагында. Билесизби? Же өзүңөр эле уюштуруп алып келсеңер болбойт беле? Сөзсүз эле баа. Кандай эмне болгон?
угуп атасызбы? Эмне деп жооп бересиз? Şu telefonogramманы да бир жолу айтып атам, урматтуу депутаттар. Комитет жөнөттүр деп атат. А бизге комитетке айткандан кийин министрлер катышыш керек болчу, бирок МЧС, именно МЧС менен Минсельхозго телефонограмма не было. Именно МЧС менен Минсельхозго. Азыр, көзө коша элечи. Эме, мындайда. Мен жумушум мындай эле деп актанбай, кайра комитетке келип, эгер ошол айтылган көтөрүлгөн маселенин бардыгы оюңарда болсо, бул маселе көтөрүлбөйт болчу. Ошол комитетке мына тапшырма берилген бизге, муну чыгарып койгула деп силер деле комитетке келип айтсаңар деп болбой калабы? Болот да. Эртең биздин мына маселенин жыйынтыгын алып келгиле деп бизге тапшырма берилген. Силер бияктан чыктыңар да унутуп калдыңар анычы. Кийинкиге келгенде да келесиз отуруп аракет этебиз деген маселе. Бул биринчи, экинчиси. Максатбек Канатбековичтин тапшырмасы берилгенден кийин эми сизге дагы муну маселе кылып алып жүрүңүз. Значит, чыгыш керекпи? Чыгыш керек болчу бул жака. Сиз деген телефонго беришиңиз керек болчу. Анан буларды эми биз көтөрүп аткан маселе бизге керек. Биз көтөрөбүз ал маселени. Биздин депутаттар көтөрүп атат, биздин комитет көтөрүп атат ал маселени. А комитеттин көтөргөн маселесин аткарыш силердин милдетиңер да. Сизге да кандай эле мындай кылышым керек, тигиндей кылышым керек дебей, сиз жазып алган маселени даже толук билбей атасыз да, анан кийин кайра да бери сиз оправдайсыз. Андай кылбай жүргүлө. Кечиресиздер, урматтуу депутаттар, азыр жыйын ортосуна мен чакырып берейин, анда устун эле азырчы. Телефонго кетпеген болсо. Кийинки сөз Мирон Самик көжөдө. Мындай эле кылбайлыбы? Жигитчиликте дагы күнөөнү моюнга алган жакшы сапат. Туурабы? Жакшы сапат, Асан мырза. Мындай. Бул эми туура түшүнүп атабыз. Биринчи жолу болуп атат. Биринчи жолу жаңылык катары кирип атат. Мындан кийин биздин комитет баягында ушу Максат Канатбекович айткан, баарыбыз айтканбыз, кайра иштин жыйынтыгын сурап туралы. Айтылып эле кала бербесин, ошого өтөлү дегенбиз. Бул эми баягы жаңылык болгон үчүн унутуп калдык, унутуп калдым деп эле айтыңыздар. Мисалы жана биринчи суроодо канча тапшырма берилди эле дегенде, берки экөөнү унутуп калыптырмын деп атпайсызбы, туурабы? Эми унутуп калдыңыз да, ошону унутуп калдым эле деп коюңуз. Экинчи нерсе, бул жерге МЧСти, Айыл чарба министрин чакыруунун кажети жок. Биз антип сураган жокпуз. Бул жерде сиз өкмөттүн өкүлү катары ошол мурунку берилген тапшырманы бир жума ичинде алар менен такташып, өзүңүз эле, министрлердин кереги жок, туурабы Максат Канатбекович? Алардын өзүңүз эле келип маалымат айтып койсоңуз болот. Мынакей сиздердин берилген тапшырма боюнча биз өкмөттүн өкүлү катары министрликтерден келип түшкөн маалыматтарды сиздерге баяндап коелук деп койсоңуз эле болду. Мынча болду, мынча аткарылды деп эле коюңуз. Мен ушуну эле айтып коеюн деп атам. Экинчи бул нерсе кайталанбашы керек. Менин өтүнүчүм ушул. Урматтуу депутаттар, дагы кимде кандай суроолор барбы? Өкмөттүн өкүлү, сиз түшүндүңүзбү? Сизге өткөндө тапшырма берилген экен. Сиз кайра эле актанып атасыз да? Мындай келбеде кагаз. Биз канча чакыруу бергенде дагы кээ бир министрлердер келген эмес. Эгер принципиально жанагыла турган болсо, эртең кыйналып каласыз аябай. Түшүнүп атасызбы? Ошон үчүн ошо бардыгына сиз эле даярдап жооп берип койсоңуз болбойбу? Кыска элечи. Актанбастан. Анда урматтуу депутаттар, эмне кылабыз? Анда урматтуу депутаттар, анда Максат Канатбековичтин сунушун тиешелүү тапшырма беребиз. Ошо тиешелүү ошо министрлик аткарбаганы үчүн тиешелүү биз өкмөткө дагы кат жөнөтөбүз, тиешелүү министрлерден. Сунуш. Сунушту добушка коем, урматтуу депутаттар. Добуш берсеңиздер, бүт. Макул, каршы жок. Алишер Абдуллаевич, сизде сөз. Рахмат, Азат Окозович. Биз ар кандай маселени ар бир министрликтин өкүлдөрүнө көйгөйлөрдү айтайлы деп жылдырдык. Азыр менин жеке маселем экология министрлигине болчу. Азыр келетат деп маалымат берди эле, 5 минутада келип калат экен. Эгерде сиз калгандарыңыздарда болсо, улантып турсаңыздар, анан кийин уруксат берсеңиздер мага. Макул. Анда кийинки сөз Самик Кожа Мирлан. 'да. 'Рахмат. Мен 5 минут 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 5 мин
соц тармактарга жана массалык маалымат каражаттарында расмий жарыяланган энергетикадагы орун алмашуулар боюнча сурап коеюн деп атам да. Министрдин орун басары кызматынан кетти деди, чынбы? Саламатсыздар, Сабырбек Укушевич, урматтуу депутаттар. Ооба, бизде Министерство энергетикада 3 орун басар орну бар. Бирөөсү Сабыр Укушевич кетти, жумуштан 1 жума болду. Өз каалоосу менен кеттиби же? Өз каалоосу менен го дейм. Өз каалоосу менен билбейт экенмин, мен да командировкада элем. Өз каалоосу менен кетти деп жазып атасыздар. Массалык маалымат каражаттарына да ошондой чыкты. Бирок өз каалоосу менен кетпегендиги тууралуу дагы айтылып атат да. Мен муну жөн эле сурап атам. Бул жерде бирөө кызматка келиш кетиш кызыкчылыгым жок. Болгону ушундай маалыматтар так берилсе, же саясий чечим болуп атабы, же кимдир бирөөгө ошол кызмат керек болуп атыптырбы? Кетсе эмне үчүн кетти? Эң башкы нерсе. Бизде министрликтерде келген куштар баягы келип кеткен сыяктуу болуп калып атат да, келген куштай болупчу. Ал эмнеге кетти? Кетсе анын бир маселеси бар чыгар да, энергетика тармагына туура эмес нерсе кылган үчүн кеттиби? Маалымат берилиши керек да ушул боюнча. Кандай болду? Өзгөчө биздин комитетке маалымат берилиши керек деп ойлойм да, урматтуу төрага. Кандай дейсиздер? Себеби бул нерсени биз соц тармактардан окуп атпайбызбы? Анан эки ача болуп калган үчүн суроо берип атам да. Өз каалоосу менен кетти деп маалымат таратылып атат, бирок өзү тараптан өз каалоосу менен кетпегендиги айтылып атыптыр да. Мен кандай болуп кеткенин билбейт экенмин, жагдайын билип сизге кагаз түрүндө тек комитетке бердилтип коеюн. Ооба, ушуну толук берсеңиздер, эмне үчүн кетти, себеби эмне болду, жана мыйзамдарды дагы демелгелеп ошол башында жүрүп атпады беле, бир 2 мыйзамы бар эле го, чоң мыйзамдардан. Ошолордун аягына мындан кийин ким чыгат, кимге жүктөлдү? Бизде ар бир министрликте келип кете беришет да. Бирок ошол иштин аягы чыкпай калып атат да. Аны ким кайра жоопкерчилигин алат, кандай болот, ошонун баарына бир кат жүзүндө жооп берип койсоңуздар, Рахмат. Рахмат, анда кийинки сөз Жеңишбек Шырматович. Урматтуу депутаттар, урматтуу Азбек Атакозович, мен мынакей кесиптешим Мирлан Самекожоевичти абдан колдойм. Анткени бул замминистр боюнча абдан соцсеттерде жазылып жатат, мыкты жетекчи болчу, мыкты адис болчу, эмне үчүн бул кызматтан кетип калды, бул саясий чечим болдубу, же кимдир бирөөгө орун керек болдубу деген маселелер бар. Анан акыркы маалыматтарга караганда бул кишиге жанагындай өзүнүн бир чакан бизнеси бар экен, Распред компаниясычы. Эгер сен кызматтан кетпесең, ушул компанияңды текшеребиз, жакшылыкча кетип калганын, кызмат тапшырган деген ушундай сөздөр айтылыптыр да. Мен ошол сизди, урматтуу коллега, мен абдан сизди колдойм. Анткени бул боюнча бир министр бошотуп ал кишини жумуштан, же болбосо биздин урматтуу кабинет министрибиз Акылбек Үсөнбекович жумуштан кетти, ошол боюнча бир маалымат берип койсо жакшы болот эле да. Бизде мынакей жакшы иштеп жаткан жетекчилерде кимди бирөөгө орун керек болуп калса, ал кызматтан кетиш керек. Анын ордуна башка бир жумушчу билбеген кадрды алып келип коюшат да. Мынакей айтып кеттиңиз, ушул Укушев беле, Сабыр Султанбеков, ошол Сабыр мен да буякта 2 мыйзам долбоорун сунуштап, көптөгөн мыйзамдарды жазып, энергетика салмагы кошкон салым абдан көп экен. 30 жылдан бери энергетик болуп иштейт экен. Эмне үчүн эми ошо жакшы жаткан кадрларды алмаштырыш керек да? Мен ошого түшүнбөйм. Туура айттыңыз. Мында ушул бир айтып койсо жакшы болот себебине. Рахмат чоң. Рахмат, анда да кимде? Ашабек Улаевич. Министр келди. Сурооңуз барбы? Рахмат, Азат Акозович. Мен биринчи суроом ушул экология министрлигине. Мелис Жусупжанович, сизге бир-эки кайрылуум бар. Негизи экология министрлиги акыркы мына 2 жылдан бери чындыгында өтө эле бир баткага батып калды эле да, ар тарапта болупчу.
мына сиз кесипкөй көптөн үмүттөндүрүп келип колдон келген аракетиңизди жасап бир топ алдыга жылдырып атасыз. Бирок эми ошондой эле сиздин коллегаларыңыз, сиздин кол алыңыздагы иштеген область жетекчилери, регион жетекчилери мурдагы эски системанын негизинде сиздин жумушуңузду артка тартып атышат да. Анан эми бул нерсени сизге ачык айтышыбыз керек. Сизде ошого мынау Ош, Жалал Абад, Баткен боюнча кыскача структура кандай сиздерде? Канча жетекчи иштейт ал жакта, канча кызматкер иштейт, ошо боюнча кыскача айтасызбы? Чоң рахмат. Значит, Жалал Абад менен область бириктирилген экен. Жалал Абад менен Ош областы, эки областы бириктирилген. Баткен областы өзүнчө отдельно. Ош областынын структурасында аппаратта 60-тан ашык сотрудник иштейт. Жалал Абадта деле ошо, Баткенде деле ошо 60-ын тегерегинде ар биринде аппаратта ошондой жумушчулар иштейт. Рахмат. Себеби эмне себептен айтып атам, менин дарегиме бир канча жолу ошо Ош областынын жетекчилигинин атына кайрылуулар келип түштү, арыз даттануулар келип түшүп атат. Кааласаңыз мен сизге факт менен берейин колуңузга. Сиз өзүңүз дагы көзөмөлүңүзгө алып койсоңуз. Мен бир эле фактын айтайын. Өткөн жумада биз Ата журт Кыргызстан фракциясы көчмө жыйын өткөзүп, 20га чукул депутат Ош шаарына барып катышып келгенбиз. Өзүңүздүн дагы маалыматыңыз бар, ал боюнча да талкуулаганбыз. Эми бул жеке маселе эмес, мамлекеттик ишкана бири-бирине бюрократия болгон бул уят нерсе да. Т-образный жолунун болгону экология заключениясын 1 айдан ашык кармап атат. Урматтуу президентибиздин өзүнүн көзөмөлүндө турган болсо, жалпы ошончо депутат барып аткан болсо, эмне себептен андай жолдорго барыш керек? Ал жердеги жетекчилер. Эми бюрократиянын дагы өзүнүн орду бар да бардык нерсени. Анан эми биз эл өкүлү катары элдин үнүн айтабыз да. Биз айта турган болсок, уже бизге угроза болуп атат. Бул күндөр дагы өтөт. Андай кылабыз, мындай кылабыз деген. Эмне биз сиздердин алдыңыздарда иштеген областтык жетекчилерден коркойлубу эми? Эми бардык нерсенин өзүнүн орду бар да. Ош шаарына, Ош областына барып туруп сурай турган болсоңуз, сиз өзүңүз дагы мүмкүнчүлүгүңүз болсо барып бир текшерип көрүңүз. Кандай гана ишкана болбосун, кандай гана жеке ишкерлер болбосун, бир жолу канын ичип бүттү. Областтагы жетекчиңиз. Мамлекеттик кызматта конфликт интерес деген нерсе бар. Эми аны өзүңүз жакшы түшүнөсүз. Эми айткандын оозу жаман, ыйлагандын көзү жаман деп, сиздин өзүңүздү подставить этип, менин тууганым, менин абам деп туруп ушул күнгө чейин көрүнгөнгө ошол жерде Кудай аркан болуп отурат. Ага кандай жооп бересиз? Сиз дагы эми конкреттүү түрдө бир чечим кабыл алышыңыз керек. Сиз бул жакта болгон аракетиңизди жумшап атсаңыз, республика боюнча, ошо бар областтагы жетекчилериңиз сиздин бут тартып аткан болсо, сөз түздөн түз сизге тиет да. Сизден суранабыз да биз. Ошон үчүн тез аранын ичинде комиссия түзөсүзбү же өзүңүз барасызбы, барып туруп бир жагдайды түшүндүрүп чечим кабыл албасаңыз болбойт ал боюнча. Мен керек болсо фактыларды берейин мен сизге. Сиз менен иштешкенге мен даярмын ар тараптуу. Ар кандай шылтоолор менен өзүнүн процедуралары бар, 14 күндүк деген. 1 ай, 2 ай же телефонго жооп бербесе, же отурган ордунда болбосо, канчалаган ишкерлер, жеке ишкерлер болобу, мамлекеттик ишканалардын жетекчилери качып калды бардыгы. Сиздин өзүңүзгө деле кайрылуулар келип атса керек. Ошол боюнча сиз өзүңүз бир чечкиндүү кадамга барып туруп бир чара көрүп коюшуңузду суранам. Рахмат. Рахмат, анда кийинки сөз Жеңиш Шырмабаев түштү. Урматтуу депутаттар, урматтуу чакырылган коноктор, урматтуу министр Мелис Жусупжанович, мен урматтуу коллегабыз Алишер Абдуллаевичти абдан колдойм. Анткени Ош шаарынан, Жалал Абад областынан, Ош областынан мен атыма дагы абдан көп кайрылуулар болду да. Ушул бир топ жана жеке ишкерлер, жанагы дробилка иштеткен, байна иштеткен, теге толгон тогой жанагы чакан ишканалар экологиялык заключенияны 2-3 айда алат экен да. 2-3 айлап бербейт экен аяктап заключенияны. Андан башка жанагы Чыңгараев Наби деген экен го, Чыңгараев Наби, ошонун мынакей урматтуу коллегабыз айтып кетти. Тим эле
жанагы өзүнчө эле ошол жерде министр болуп алганда анан сиздин атыңызды сатат экен, Тургунбаев Мелис Жусупжанович менен кудам болот, жээним болот деп. Кудаңыз, жээнчилигиңиз туурабы? Тааныбайм. Ал кишини мен тааныбайм. Тааныштыгым жок. Ошо өткөндө командировкага биринчи жолу таанышып келдим. Өмүрүмдө биринчи жолу көрдүм ал кишиничи. Ушундай деп атыптыр, чара көрөбүз, алдында сөзүнө жооп бериш керек ал киши. Тетиги семен заводдорду болсо вообще барып доля алат экен. 2-3 айда барып доляны бербесең экологический заключение жазам. Мынакей сен экологияны порт этип атасың деген маселелер бар. Андан сырткары ошол жерде бир ведущий специалист бар экен, Динара Айым деген. Ал экөө напары жумуш жасайт экен. Ушул маселеди карап коюшуңуз керек да. Мына урматтуу коллегабыз айтты. Буякта сиз мынакей башыңызды сайып коюп иштеп атасыз, аякта сиздин областтык жетекчилериңиз сизди подводит. Ошол маселеди карап коюшуңуз керек, сөзсүзчү. Рахмат чоң. Албетте карайбыз, мен андай жеке Кунскушалишт. Рахмат, Азат Акбазович. Мен Жусупжанович, ит күлөгөн түлкү сүйбөйт деген жакшы макал бар го? Мына жогорудагы кесиптештерибиз айтып атпайбы? Стереотипти жоготуш керек, мурунку бюрократик стереотипти жоготуш керек. Сиз мындай кулагыңыз узуныраак болуш керек, жакшы отурган болуш керек, колуңуз узуныраак болуш керек, чечкиндүү кадамдарга барышыңыз керек. Буга окшогон толгон тукай маселе бар. Ал ошол эле региондо эмес. Сиз башка региондо дагы сурамжылык жүргүзүңүз. Себеби ал заключение алмайын чыкты, башка ишиң жүрбөйт. Токтойт бардыгычы. Алып кел заключениеңди, анан калганын беребиз дейт. Бирөңөр чечкиндүү кадамга баргыла да. Мындай бул шамал болуш шөптүн башы кыймылдабайт. Жөнүнө чыккан сөз эмес мунун бардыгычы. Бул эми башка жакта да бар мындайларчы. Сиз аны жакшы эле билип атсаңыз керек. Азыр мына иштегениңизге уже канча болуп калды? 2,5 ай болду. 2,5 ай болду. 2,5 ай деле жакшы эле срок. Бул давно сиз уже региондордун бардыгын аныктап чыгышыңыз керек эле. Бу жерде отурган бюрократтардын баарын жоготуш керек. Чечкиндүү кадамдарга барыш керек. Президентибиз урматтуу Садыр Нурболович айтып атат. Мына бүгүн Совет безопасности болуп атат. Ал жакта да айтып атат. Иштебегендерди кетиргиле деп атат. Иштегендерди мактагыла деп атат. Колдоо көрсөткүлө депчи. Бүт экология боюнча бүт маселенин баары силерге келип такалат да. Мына жашыл энергетика деп биздин комитетке тармактык комитет болгондон кийин айта албагандар көп келипчи. Кагаз иштери бүтпөй, ишибиз алдыга жылбайт дегендер көп. Ошон үчүн сизге барып кайрылган сунуштарды, то есть кайрылган арыздарды, сунуштардын бардыгын чечкиндүү түрдө тез арада кабыл албасак, биз эми азыр жанагы кетирип жүргөн 30 жылыбызды кайра ордун толуктош үчүн 30 жылды күтпөшүбүз керек дагы. Чечкиндүү кадамдарга барып эртерээк аракет кылышыбыз керек. Ошол маселени баарын карап коюңуз. Рахмат. Андан кийинки сөз Максатбек Канатбековичте. Рахмат. Мен министрдин орунбасары, энергетика министринин орунбасарына да. Электро зымдарды бак аркылуу өсүп аткан бакка илсе болобу, столба катары колдонсо болобу? Максатбек Канатбекович, мындай болбойт. Бул ал түп районунда өзлөрү тартып алыптыр. Эл биздин РЭС бул боюнча аныктаган. Булар өзлөрү эле тартып, өзлөрү чубаллардын столбалар жок, ошолорго байлап тартып кирип кетишиптир. Бирок мындай да туура, мен аны деле түшүндүм. Бирок любой абонент катары уруксат кагазын алып атканда РЭСтин кызматкерлери барып карайт да, счетчигин кошуп берет да, жок дегенде. Буларда счетчик да жок экен да, өзлөрү тартып кетиптир да. Счетчик жок, кантип бана үйдө бул экинчи үй болсо, биринчи үйүндө бар, экинчи үйүнө тартып келген да. Бул боюнча териштирүү иштери жүрүп атат. Жүрүп да бүттү болуш керек. Буга чейин бул жаңы чыккан деле. Бул мындай, бул жерде РЭСтин кызматкерлерин да шала кылыбы деп эсептейм да. Муну чара көрүшүңүздөр керек. Эмне үчүн? Эртеңки күнү азыр абонентке уруксат кагазын бериш үчүн
заключение, техзаключение алыш үчүн РЭС эч качан бербейт. Барып ошону убактысы разрешительный жерине тиешелүү үйдүн ПДЖС берилген үйбү, үйдүн техпаспорту барбы, жокпу. Анан эми ошонун баарын карап жүрүп анан ошол бакты көрбөй калганбы? Тем более канча жылдан бери ошондой маселе болгон экен да ошол жерде. Бул шалакайчылык бар, буну моюнга алабыз. Ошол жерде даже рейстин кызматкерлери карап туруш керек болчу. Карап, көзөмөлдөп, акча чогултканы барат, бербегенин ошол үйүнө барат. Кыскасы баягы, бул мен ойлойм, бул жерде билип отуруп туруп эле анан обязательно ошол бир блогер барып, ошол жерде ызы чуу кылгандан кийин эле анан көрүп калыш керекпи. Орто жолдон тиги губернаторубузга чейин, губернатор ал РЭСтин милдетин аткаруучу адам эмес да. Туура жасалбай калыптыр, бирок РЭСтин кызматкерлеринин шалакылыгы деп эсептейм. Ошону мен ойлойм көңүл буруп коюшуңуз керек. Кичи Өрүктө, Түп районундагы Кичи Өрүктө айылына. Анан бул светтин өчүшү эмнеден болуп атат? Кышындагы мейли баягы нагрузка менен өччү да челек. Азыр эмнеге өчүп атат? Мына Ысык көл районунда, Каракол шаарында, ошо Бишкектин кээ бир райондорунда 2-ден 3-төн өчүрүлүп атат дейт, 2-3 сааттан. Эмне себептен? Максатбек Канатбекович, бүгүнкү күндө көчөгүнү, мурдагүнү бизде түштүктө шамал менен жан жаган айынан чоң подстанциялар 220-лыктар өчкөн, алар ремонтту көп өчүп атат. Ал ошол жаан менен шамалдын айынан болду. А шаардын ичи, башка райондор, шамал болбогон жерлер ремонт, жаңы жабдыктарды коюп, ошолорду кайта запускать этип атабыз. Текшерип атабыз кайта. Ошондуктан өчүп атышат азыр. Ал деле өчкөндө бир жарым саат, 1 саатка өчүп атат да. Эми жарым саат, 1 саат деп, может, сиздердин график болушу мүмкүн, бирок мага видеолору менен келип атат, ушул Ысык көл областы боюнча өчкөндөрү. Минимальный 2 сааттан 3 саатка чейин өчүрүп атат дейт. Анан муну дагы бир коомчулуктун астында азыр сиз өзүңүздү сиздин оозуңуздан уккум келди ушуну. Качан токтойт өчкөнү? Биз азыр бул июндүн аягына чейин кайта куруу жана жабдуулардын баарын тең алмаштырып атабыз. РЭСтердин баары тең. Бул эми июлдун ортосуна чейин барабыз го. Ремонтту азыр кышка даярданып алалык деп жумуштун баарын алып жүрүп атабыз. Июлдун ортосунда уже куруу жана жаңы монтаждоо жумуштардын баары бүтөт план боюнча. Эми муну мен ойлойм, сиз керек болсо 1-2 депутат болсо дагы ушул жакынкы жерлерде болуп аткан ошо ремонт иштерине көргөзүшүңүздөр керек, себеби биз да көрүп кичине ии деп мындай сиздер тараптан мындай биз сүйлөй туруш үчүн. Анан экинчиси, бул ушул светтин өчүшү бул Токтогул суу сактагычында суунун азайышы эмеспи? Канча бар азыр суунун көлөмү? Канатбекович, бүгүнкү күндө андай жок, выработка бизде норма менен чыгып атат. Суунун келишими көчөгүнкү күнгө чейин 3 күндөн бери 900 миллион секундасына келип аткан. Бүгүн түнү эң пикке жетти, 1 миллион 289 миң суу келишим келди бүгүн. Буга чейин 700дөн өйдө көтөрүлбөй аткан. Ал аба ырайынын себебинен ээрибей атты мөңгүлөр суунун келишими Токтогулга ошондой болуп атты. Андан тышкары бүгүнкү күндө биз почти 2 миллиард кубка былтыркы жылга салыштырмаганда артта келатабыз. Артка келип атабыз дейсизби? Бүгүнкү күндө мына эртең 9 миллиард куб болот Токтогул сактагычында. Бүгүнкү күнү 8 миллиард 880 болду. Эртең бүгүнкү келишимдин агып келиши менен 9 миллиард болот. Былтыр бул суунун көрүшү 11 миллиард болчу. Бүгүнкү күнгө? Бүгүнкү күнгө. Значит, аз болуп атат да. Аз болуп атат, 2 миллиард. Нарын дарыясынын башынан баштап кошулган суулардын Токтогулга жеткенче суунун көлөмү укмуш мындай бир жакшы эле агып атат. Эмне орто жолдон же выход көп чыгып атабы сиздерден? Же жанагы кээ бир информациялар бар, ушул баягы Токтогул суу сактагычынын ичинде майнинг фермалар бар, жашыруун деген дейт. Ушул канчалык деңгээлде чын? Андай майнингтерди мен көргөн эмесмин. Бүгүнкү күндө суунун баары тең, кайсыл тармакты карабайлы, Ысык көл областы, Нарын областы, кайсыл жактан мөңгүлөр ээрип аткан жактан суунун келишими аз болуп атат. Мурдагыдай шаркырап кирген жок.
көчөгүнү башталды суунун келишими. Эми бул пока мындай такталбаган маалыматтары угушубуз боюнча, бирок менин сунушум ушуну может биякта орган кызматкерлери жокко же депутатский комиссия түзүппү, мисалы эми бул чынбы калпы, конечно, мен деле азыр уккан маалыматым ушул майнинг фермалардын ичиндеги иштеши боюнча, бирок аяк как мындай бир стратегиялык объекти болгондугуна байланыштуу, значит ал жерде биздин бир чиновниктердин ошондой бир фермалары барбы, аны дагы бир эми барганда каягында экенин биз билбейбиз, но чыгып калчу болсо менин оюмча бул чоң маселе жаратып коюшу мүмкүн да. Мен берейин деген суроом ошол, может буну дагы карап көрсөкпү? Кунуз Кошалевич, может сиздер тараптан инициатива көтөрүлүп бир сунушум. Рахмат. Рахмат, Кунуз Кошалевичте кошумчасы бар экен, ошол тема боюнча. Кыскараак айтсаңыз анда. Мирлан Мустафаевич, сизге замечание да? Могу өчүрүүлөрдүн бардыгы, эгерде сизге маалым жок болсо, менде маалымат бар. Бизге адамдын өмүрү деген өтө бийик нерсе, өтө кымбат нерсе. Под напряжением эч убакта оңдоп иштер болбойт. Ошол эле моментте 1 саатка деп сиз график коюп атасыңар, ал 1 саатта деген ар кандай иш жагдайлар болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн 2 саатка узарып кетиши мүмкүн. Бирок силердин кызматкерлериңиз бизге амандоо керек. Bir 2 saat, 3 saat болуп кете, бул өчүрүлүшү мүмкүн андай. Себеби биз азыр жайындабыз, кышкыга кам готов сани летом деген ушул. Бул биринчи маселе боюнча, сиздин жолуңуз ушундай болуш керек болчу. Экинчи маселе боюнча, суунун агымы боюнча. Суунун агымы мына 4 күн болду. Мен кече күнү келдим, токтогулда Максат Кантипович. Суунун агымы азыр 1000 кубтан ашты азыр. Приток ашты. Суунун көтөрүлүшү күнүгө 1,5-2 метрге чейин көтөрүлүп атат азыр. Мен кече күнү эле келдим ошол жактан. Самал Сайга чейин барып келдим. Суунун деңгээли аз көтөрүлүп. Чычкандын ичинде дагы суу, Узун Акмат дагы ушундай көтөрүлүп, Торкен суусу да көбөйүп атат. И в том числе Нарын суусу да көтөрүлүп атат. Эми бул природный явление экен, муну эми азыр эч ким барып жанагындай илгери бир кызматкер айткан, тоонун башына жанагындай көмүрдөн чачып жүрсөң анан эрип кетет депчи. Анан ошондуктан мындай жоопту бергенде тагыраак ясныраак берсеңер, бул жерге андан кийин мен билбей элем, анан уккан эмесмин дебей. Андай дебей керек да. Бизге ар бир сиздин кызматкериңер, силерге эмес, бизге да керек ал кызматкерлер. Под напряжением иштеткенге болбойт, билесиз аны прекрасно. А жанагы түптөгү болуп аткан жанагы даракка илип койгон энергетик ан үчүн РЭСтин кызматкерлерине вплоть до снятия с работы. Ошол жерде контролерду дагы, начальник РЭСти дагы жумуштук кызматтан алышкар керек алардычы. Кандай көрбөй калат алар? Рахмат. Рахмат, анда кийинки сөз Жеңишбек Шырматовичте. Урматтуу депутаттар, урматтуу чакырылган коноктор, урматтуу Мирлан Мустафаевич, сиз мына 1,5 жылдан бери чогуу иштеп, сиздин жумушка жасаган мамилеңиз, мындай депутаттарга жасаган мамилеңиз абдан мындай жакшы, өзүңүз да жетекчи катары мындай ответственный жигитсиз. Бирок ушул министрликтин орун басарын бир аз тарта албай атасызбы деген менде бир маселе бар да, күмөнүм бар. Анткени ушул берген жооптарыңыз так эмес. Анан энергетика боюнча бир аз түшүнүктөрүңүз тайкыраакпы деп өзүмчө ойлойм. Эми учурдан пайдаланып сизге бир суроо берип коеюн, жана аппаратка дагы тапшырма бердик элек. Мына ТЭЦ боюнчачы, ТЭЦ боюнча мына сиз өзүңүз кыргыз көмүрдө иштеп турдуңуз. Бир жылда канча көмүр жагылат ТЭЦте? Жеңиш Маматович, ТЭЦ былтыр 1 миллион 50 миң тонна жакты. 1 миллион 50 миң тонна, 50 миң тонна. 1 миллион. Так, ошол 1 миллион 50 тонна көмүрдөн канча күл чыгат? 39% күл чыгат. 39% күл чыгат. Ошо күлдү каяка алып барасыңар? Бул ТЭЦ менен атайын түтүкчөлөр бар. Түтүкчөлөр бар, трубалар, магистраль. Суу аралашып, шлак менен жибек жолун ылдый, шлакка эме отвалыбыз бар, ошо жака агып чыгат. Ошол
Мирлан Мустафаевич, ушул бизде бир аз мындай бизге жеткен маалыматтарга караганда ушул күлдөрдү ошо транспортировка күлдөрдү 100 миллион сомдун тегерегинде акча каралат дейт. Ушул канчалык деңгээлде туура? Эмне ушунчалык каражат көп кетеби? Бизден основной жанагы ичинен шлак болуп түтүкчөлөр менен трубалар менен агып атканда бул гүлдөр как гипстай болуп катып калат экен. Биз трубаларды кесип 100 метр 200 метр кышыбой кайта алмаштырып сваркалап чыгабыз да жердин астынан касып алыпчы. Ошолорго кетет основном. Анан бул Зала-Отвалдан бизден жанакы шлак менен кирпич чыгаргандар ошолор алып кетишет. Жок, алып кеткен боюнча менин маалыматым бар. Бирок мынабу ушуларды транспортировка, я кечирип коесуз. Транспортировка боюнча 100 миллион каражат бул абдан көп каражат. Ушул боюнча бир бизге маалымат берип коюңузчу. 100 миллион деген бул где-то 1 миллион 200 миң доллардын тегереги да. 120 миң доллар. 1 миллион 200 миң. 1 миллион 200 миң доллар. Бул өтө көп каражат. Ошону бир бизге маалымат берип коюңузчу. Эмне үчүн мынча көп каражат кетет? Бул 100 миллион деген сом 100 миллион сом бул бир мектеп да. Мен ошо күмөнүм бар да, ошо жерде бир коррупциялык элемент жатабы, же ушул именно күлдөрдү ошол эме ташуу боюнча ошол жерде бир кармушка деген бир маселе пайда болуп атат да. Ошол тесттин бир коррупциялык элементи деген оюм бар да. Менчи ушул боюнча бир тактап маалымат берип койсоңуз. Эгер керек болсо, урматтуу төрага, ошол боюнча бир выездной заседание кылып көрүп, эмне үчүн мынчалык көп каражат кетет? 100 миллион сом деген бул эмне деген акча? Бул деген бир мектеп да. Мамлекетибиздин бир Нарындабы, Көлдөбү, Жалал Абадтагы, Таласта бир чоң бир типовой мектеп салып койсо болот 100 миллион сомгочу. Эмне үчүн 10 миллион кетпейт, эмне үчүн 20 миллион кетпейт, эмне үчүн 30 миллион кетпейт? Именно мындай круглый сумма да, 100 миллион сом. Эмне үчүн 85 миллион сом эмес? Ошону бир маалымат бериңиз, анан урматтуу төрага ошол боюнча бир тапшырма берсеңиз, уездной заседание жыйын кылып, көчмө жыйын кылып ушул маселени көрүп койсок. Жарайт, рахмат. Анда кийинки сөз Мирлан Самай көчөдө. Рахмат. Мен экономика министрлигинин орун басары барбы? Сиз айтыңызчы, АТР боюнча демилге силерден чыкканбы? Азыр эми ар кандай маселе болуп атат да, мен ошон үчүн сурап атам. Саламатсыздарбы, урматтуу Самай кожо Мирлан. Ооба, политикасын биз азыр алып барып атабыз. Политикасын сиздер алып баратасыздар. Кантип алып баратасыздар? Азыр эки долбоор бар. Биринчи бул Түп району боюнча, экинчи болсо долбоор Нарын облус боюнча. Ошол эки долбоор боюнча азыр саясатын алып барып атабыз. Нарын район, Нарын облусу боюнча, Нарында канча облус, канча айыл бар? Айтыңызчы. Нарын облусунда азыр 63 айыл өкмөт бар бүгүнкү күндө. Сиз эле жооп бере бериңизчи, кыйналбай. Сиз кимсиз жаныңызда отурган? Айтып берип атасыз. Билесизби сиз? Билсеңиз сиз жооп бериңиз да. Саламатсызбы. Нарын облусунда 63 айыл өкмөт бүгүнкү күнү 27 айыл өкмөткө айланып бириктирилди пилоттук режимде. 63 айыл өкмөт, 23 айыл өкмөт болуп бириктирилди. 27. Эми канча облус бар Нарында? Ой, район бар, кечиресиз. Азыр 5 район бар. 5 район бойдон калды. Эми ошол 63 айылга сиздердин өкүлдөрдөн барып катышып көрүп, эл менен түшүндүрүштерин жүргүзгөн болдубу, болгон жокпу? Биз ушу Түп анан Нарын облус боюнча биздин кесиптешибиз
министр экономика министринен дайыма барып жүрөт. Анан биринчиден, экинчиден Так жооп бериңизчи, барып эл менен жолугушуулар болдубу же болгон жокпу, же сыртынан эле тон бычып 63 айыл өкмөттү 27-ге кыскартып койдуңарбы? Ооба барган. Баргандыгы тууралуу далилиңер, Карап чыкканбыз. видео менен эл менен жолугушкандар, ошол жердеги токтомдор, чечимдер, протоколдор барбы силерде? Нарын облусунун өкүлчүлүгү менен чогуу иштеп, бүт баарын биз Өкүлчүлүгү менен чогуу иштеп десеңиз туура. Мына азыр туура айтып атасыз. Бирок сиздер айыл өкмөттөргө кирген жоксуздар. АТР боюнча мен урматтуу депутаттар айтып коеюн. Аймакташуу боюнча азыр Нарын менен Ысык көлдү алган. Бул жалпы баардык аймактарга жете элек. Бирок баардык аймактарга жеткенде сиздер жон териңиздер менен сезесиздер, урматтуу депутаттар. Аймакташуунун арты жакшылыкка алып барбайт. Мен муну мурда дагы айткам, азыр дагы айтам. Биринин шапкесин бирине кийгизүү менен маселе чечилбейт. Анткени орун алмашуудан сунмай өзгөрбөйт. Эл ичинде биз ушул жерде коюп олтуруп, галстук тагынып, кооз креслодон ары бери айланып атканыбыз менен эл малдарына жайыт таппай кыйналып жүрөт. Жайыт талаш маселелери болуп атат. Чыгып атат. Биз бирине бириктирип, бириттин куйругуна байлап, биттин чегесине кан куюп, көз боемочулук менен шылууланган мамлекет болбошубуз керек. Экономика министрлиги көзүңөрдү ачкыла. Мен ушул нерсени катуураак айткым келет. Тагыраак анализдеп, элдин жашоо шартын, катаал шартта жашаган аймак Жумгалды карагыла, Акталааны барып карагыла, Кочкорду барып карагыла. Бүт баардык аймактарды барып өзүңөр көзүңөр менен көргүлө. Силерге сунуштар дагы келиптир. Эй, кантип могул айылга алып келип кошуп атасың? Бир конучка эки аякты тыккан болбойт тугандар. Баса албай калабыз. Чалынып жыгылабыз, мүдүрлөбүз. Оң колубуздан түшүп, тумшугубуз жарылып кетиши мүмкүн. Мен буга далил катары айтып коеюн. Экономика министринин орун басары Сейитов деген сизби? Могул катты мага көчө жөнөтүпсүз, жооп. Билесизби? Сиз жаздыңыз беле? Айтып бериңизчи, эмне боюнча эле? Жок, сиз өзүңүз айтып бериңизчи, сиздин колуңуз турат. Эмне боюнча могат? Айтсаңыз? Билбейсиз. Кайсы район боюнча айтыңызчы хотя бы. Көрдүңүзбү? Сиздин өзүңүз билбей атасыз, ооба деп атасыз. Мага сиздин атыңыздан Карабаштуу министрдин орун басарынын фамилиясы менен келип атат, бирок сиз эмне жөнүндө кат жазганыңызды билбей атасыз өзүңүз. Демек, сиздин алдыңыздагы эң кичинекей бир кызматкер ушул каттын жообун жазып туруп мага жөнөткөн да, туурабы? Сиз кирген катка кол коюп бергенсизди кетирип койгонсуз. Могу катта эмне деп жооп бергениңерди мен окуп бербей эле коеюн. Мен азыр сиздин колуңузга копиясын берем, кайра кайталап окуп чыккыла. Эмне деген шермендечилик? Кат жазганда дагы, жооп бергенде дагы так туура жазыш керек. Биз сураган нерсени анализдеп беришиңиздер керек. Мына дагы бир жолу сурайынчы. Эмне жөнүндө кат? Билесизби жообу? Барбы? Билесизби? Кайсы кат могу? Мына сизби могу? Ч.С.Сейитов. Сизби? Эмне жөнүндө катка жооп бердиңиз? Айтыңызчы, кечөө келди мага. Билбейсиз. Сураңыз жардамчыңыздан. Сиз айтып кеткендей, ооба, сөзсүз көйгөйлөр болот. Ал себеби азыр пилоттук режимде өтүп атат, ошондуктан көйгөйлөр сөзсүз чыгат. Бөркал десе башалып атат. Пилот режиминде как раз ошонун бүт баарын карап чыгып, анан ушу Нарын облусу, анан Түп району боюнча карап чыгып, анан бүт Кыргызстан боюнча ошону жайылтуу боюнча биз иш аракеттерди кылып атасыңар, саясатын карап атасыңар, баарын карап атасыңар. Сиз жогоруда айтып атпайсыз, мен дагы бир жолу айтып коеюн. Мынакей, бул дагы шалаакылык да. Министр жоопту кимге жана кайсы жерге жазган, кечээ жазган каттын жообун бүгүн билбей аткандыгы, бул ошол жердеги эле бир кичинекей кызматкер
катты жазып жөнөтүп атат, кол коюп берип коюп атасыңар. Карап коюңуздар. Бул элдин тагдыры менен ойнобоңуздар. Мамлекеттин тагдыры менен ойлобоңуздар. Ойнобоңуздар. Карап жооп бергиле. АТР пилоттук бөрк ал десе баш алган аймактык жетекчилериңер ошол жерде эл менен жолугушууларды өткөрбөй 6-7 айдап кел, байлап келдерди чогултуп алып, сунуштарды берип, ошол сунуштун негизинде айылдар аймакташып кетти. Мунун акыры жакшылык алып барбайт, дагы бир жолу айтып коелу. Элдин жашоо шартын көрүш керек барып. Райондун центринен эң жогорку турган айылдын ортосу канча километр билесизби? Акталаны билесизби? Мынакей карап атсыңар. Мына Актала, мен анын да атын билбейт болушуңуз керек. Актала райондук центри Баятов. Коштөбө айылын билесизби? Билбейсиз. Коштөбө Өзгөн менен чектеш. Жайыты Коштөбөнүн биздин эң түпкү айылдагы Коштөбө жайыты Өзгөндүк туугандарыбыз менен бир жайытта жайлашат. Райондун центринен 90 километр, барып келиши 180 километр. Ошону бери жака зордук менен сүйрөп келип туруп кошуп коюп атасыңар. Калктуулугу жагынан район боюнча эң чоң айыл Коштөбө. Эмнеге мындай нерселерди карабайсыңар? Кана силердин түзүлгөн комиссияңардын иштегендиги. Кана силердин комиссияңар ошол Коштөбө айылына бармак тургай, Коштөбө айылын билбегениңер. Урматтуу угандар, эми муну көп сөз кылбайлы. Урматтуу министрдин орун басары, сиз буга аябай кылдат караңыз. Жогору жактарга да айткыла. Ушундай маселелер көтөрүлүп атат. Бүгүн чечилбесе эртең кеч болуп калат. Бүгүн чечилбесе, бүгүн каралбаса, эл деген бүгүн унчукпай турат. Эртең мен экономдун сизди эрişтип барсам жооп беришиңиз керек ошого. Өзүңүз барышыңыз керек. Машина менен барып жайытына чейин чыгышыңыз керек. Керек болот ушул нерсе. Анан могул катыңызды кайра барып карап, эмне деп жооп бергениңизди, же болбосо эмне деп жооп бергендиги тууралуу мага маалымат берип коюңуз. Рахмат. Кечирип коесуздар. Экинчи нерсе, кыска эле айтып коеюн. Урматтуу Мелис Юсупжанович, урматтуу Алмазбек Жанаевич. Алмаз мырза. Биз жогорку кеңешке Мелис мырза сиз келгенде депутаттардын баардыгы чоң үмүт менен колдогонбуз, дагы деле колдоп атабыз, колдойбуз. Дагы ишеним чоң. Жогоруда биздин кесиптештерибиз айтып кеткен, сиздердеги болуп жаткан көйгөйлөр жоюлуп кетпей, чоңоюп кетип бараткандай. Сиздерде мына куштун эки канатындай болуп, Мелис мырза менен Алмазбек мырза экөөтөн кесипкөй инсан катары билебиз. Ушул жактагы жанагындай алешемдик иштерди тезирээк карабасаңыздар, каттар толуп атат. Биз ал каттарды далилдеп айта элекпиз. Ушул маселелерди дагы бир жолу карап, эми бул экология деген адамзаттын өмүрүнө, адамзаттын эртеңки жашоосуна, келечегине чоң негизги түйүндүн бири. Сиздер ушул тармакты экөөңүздөр коркпой, чымырканып, кесиптик өзүңүздөрдүн кесипкөйлүгүңүздөргө таянып иш алып барыңыздар. Биз сиздерге ишенебиз. Бул маселелер ошол ичиндеги иритип аткан, бул убакка чейин келген жанагындай эшмат менен ташматтын айдатмалары, байлатмалары бир акырдан жемжегендер эртең сиздерди дагы ошол акырга салып коюшу мүмкүн, же болбосо акырдын алдына көмүп коюшу мүмкүн. Көмүп келген. Ушул нерсени мен дагы ушул кесиптештериме кошулам, көзөмөлгө алыңыздар. Рахмат. Рахмат. Анда урматтуу депутаттар дагы барбы суроо жооп? Суроо. Жеңишбек. Сизби? Жеңишбек Шеримович. Урматтуу депутаттар, урматтуу чакырылган коноктор, мен мынакей урматтуу коллегабыз Мирлан Самойкожоевич абдан колдойм, анткени абдан туура айтты. Ачуу чындык, мынакей чын эле экономика министрлигинде жумуш абдан начар да. Абдан начар. Бирок жетекчиси жанагы Данияр мырза аракет кылып атат. Бирок жумуштан эч кандай
майнап жоқ та, жылыш жоқ. Ақшаны кетіресіңер, ешқандай майнап жоқ. Мынакей ушу экономика министрлигинде министрден башка 7 орынбасары бар экен. 7 орын Чоросеевич ошондойбу? 7 замминистр барбы? Азырынча бизде мен бармын, Малаев Назар Камалдинович. Кыскара айтып койсоңуз, 6, 7? 6. 6 замминистр барбы? Не керек ошо 6 замминистр? Азыр департамент туризма кошулган бизге, ошол департамент туризм директору ошо биздин орынбасары катары эсептелет. Мынакей министрден башка 7 замминистр бар экен. Штаты борбордук аппараты 250 киши иштейт. 200 208 киши иштейт борбордук аппаратта. Борбордук аппаратта 208 киши жумуш иштешет. Айлыктары башка министрликтерге караганда бир топ жогору. Бир жылдык бюджети 1,5 миллиард сомго жакын. 473 миллион сом каралган, 2022 жылы. 1,5 миллиард сом. Жанагы командировка аркы берки жумуштарын 18 миллион сом каралган. Представляете? Акчаны кетирет, майнап эч кандай жок. Эч кандай жумуш жасабайт. Ошону министрдин өзүн чакырып, бул деген мамлекеттин акчасы да, элдин акчасы да. 1,5 миллиард деген бул оңор акча эмес, урматтуу депутаттар, урматтуу чакырылган коноктор. Ошону бир министр менен же болбосо теге Акылбек Үсөнбековичти чакырып бир оптимизация кылыш керек да, мунучу. Мамлекеттин акчасын тунап-танап жей туруп, талап-тунап жей берсе, анда мамлекет каяктан алат акчаны? Бул элдин акчасын элге жумшаш керек да. Зарплата эле берип отура берсек, анда жылыш жок болсо. Ошон үчүн урматтуу депутаттар, ушул экономика министрлиги боюнча да жумушун сөзсүз түрдө караш керек. Мен сунуш берем, ушу министрди чакырып, керек болсо Акылбек Үсөнбековичти чакырып туруп, ушул жерде ушул экономика министрлигин караш керекпиз. Рахмат чоң. Бул аткан иштер боюнча. Рахмат, анда кийинки сөз Кудусбек Кошалиевич. Мен кыскача эле сунуш берип коеюн. Жанагы Чоросеевич, АТР боюнча жүргүзүп атпайсыңар иштердичи? Мына пилотный проект деп Ысык-Көл менен Нарын областына. Ооба. Бизде токтом бар. 30-жылга чейин жайыт маселеси каралбасын деген токтом бар. Билесизби ошону? Билбейт болсоңуз керек, аны министрлик билет. Ошол маселени да карашыбыз керек, кайрачы. Себеби дегенде мына Мирлан мырза көтөрүп аткан маселе жайыттар боюнча чындап эле маселе бар. Жайыттарды бөлүштүрүү же болбосо кайра карап чыгуу деген 30-жылга чейин токтотулсун деген токтом бар да. Жазып алыңыз өзүңүзгө ошондогучу. Ошол маселени дагы ошол токтомду же жокко чыгарабызбы? Анда сунушташкан керек да. Мирлан мырза туура айтып атамбы? 30-жылга чейин жайыт маселеси каралбасын деген токтом бар. Ошол маселени да карагыла. Жазып алгыла өзүңөр. Рахмат. Рахмат, урматтуу депутаттар. Да барбы сөздөр? Канатандыра эле жооп алдыңыздарбы? Анда ошол ар кандай маселелер бүттү окшойт, анда биринчи маселе көтөрсө болот, Так, анда урматтуу депутаттар, биринчи маселе бул субсидиялар жана компенсациялык чаралар жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын аткарылуусу жана өнөр жай ишканалары үчүн керектүү товарларды алып келүү, аларга кызмат көрсөтүүлөрү боюнча аткарылган иш-чаралар жөнүндө демилгечи Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин отун энергетикалык комплекс жер казынасын пайдалануу жана өнөр жай саясаты боюнча комитети, баяндамачы Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министринин орун басары Усенбекова иш сапарда, ордуна Малиев Назарбек Камалдинович, да? Бул жердесизби? Чыгасыз бул жака? Келиңиз анда. Канча убакыт сизге жетиштүү болот? 5 көп, мындай кыскараак санагыңыз. Канча болду иштегениңизге? 3 ай. Бүт эле жаңы го бул адам. Аны баштабыз анда. Саламатсыздарбы, урматтуу Азизбек Атакозович, урматтуу депутаттар. Бул маселени мен 2 бөлүккө бөлүп айтып берейин. Биринчи, негизи ушул бизде өнөр жайга мамлекет тарабынан колдоо көрсөтүүлөр боюнча тарифтик колдоо көрсөтүүлөр, анан кийин фискалдык колдоо көрсөтүүлөр, тарифтик эмес колдоо көрсөтүүлөр, анан кийин финансылык институттардын жардамы менен жеңилдетилген кредиттерди берүү боюнча 4 топко бөлүп
азыр кыскача токтолоюн. Бул жерде фискалдык чаралар боюнча биздеги өнөр жай ишканаларын сырьеолук материалдар менен жабдуу ошол алып келип башка мамлекеттерден алып келүүнү жеңилдетүү үчүн, мисалы үчүн зергердик өнөр жай үчүн биздин салык кодексинде ошол өздөрүгө тиешелүү каражаттарды импорттоодо КНСтен бошотулуп атат. Андан сырткары биздин айыл чарбасына керектүү продукциялардын өндүрүүдө ошол сырьеолук товарларды дагы ташып келүүдө 80%га чейин КНСти арзандатып, азайтып төлөө укугу берилип атат. Мындан сырткары мунайды кайра иштетүү, химиялык, нефтехимиялык өндүрүш чөйрөсүндө дагы ушул субъекттердин негизги каражат катары ташылып келген товарларга КНС төлөөдөн бошотуу каралган. Ишкердик иш жүргүзүү шарттарын теңдөө жана ата мекендик өндүрүүчүлөрдү колдоо максатында өндүрүш үчүн сатуу салыгынын ставкасы 2%дан 1%га чейин төмөндөтүлдү. Ал эми тарифтик чаралар боюнча ошол именно ошол ата мекендик өндүрүштүн товарларды өндүрүүдөгү жеңилдиктерди кароо максатында былтыры өзүңүздөр билгендей биз Евразия экономикалык биримдикте болгондуктан ал жерде маселе көтөрүлгөн. Ошол ЭЭП мүчө мамлекеттеринин экономикалык туруктуулугун камсыз кылуу үчүн тарифтик чараларды, бирдиктүү тарифтик чараларды көрүү боюнча ошондо Кыргызстан тарабынан 500 товардык позицияга биз инициатива көтөргөнбүз. Ал товарлар ошол биздин өндүрүш ишканаларына керектүү сырьеолук товарлар болуп эсептелинген. 500 товардык позиция биз инициатива кылганбыз. Жалпысы союздук 5 мамлекеттин сунуштамаларынын негизинде былтыр март айында 6 айга 1300 товардык позицияга бажы алымдары нолго түшүрүлгөн да. То есть ишкерлер, ишканалар ошол сырьеолук товарларды ташып келүүдө бажы алымдарынан бошотулган. Бүгүнкү күндө бизде ЭЭП мамлекетте болгондуктан биз фискалдык чараларды өзүбүздүн улуттук мыйзамдар менен бекитебиз. Ал эми тарифтик чараларды болсо ошол тарифтик бажы алымдарын жөнгө салууда азайтуу, көбөйтүү ошолорду биз 5 мамлекеттин бирдиктүү чечими менен бекитилет да бул. Андан сырткары 6 ай мөөнөтү бүткөндөн кийин анан кайра кароодо ошол сентябрь айында биз кайрадан инициатива көтөргөнбүз 300 товардык позиция боюнча дагы жеңилдетүү боюнча. Кыскасы былтыркы жылдагы ушул чаралардын негизинде биздин мониторинг боюнча ушул өндүрүштө жакшы эле жетишкендиктерге жетиштик. 22 жылы бизде жалпы өндүрүштүн көлөмү 12%га өстү. Ал эми 23 жылдын ушул 4 айында 4,6%га өсүш көрсөтүп атат да азыр өндүрүшчү. 120 бизде жалпы республика боюнча 186 өнөр жай ишканасы ишке киргизилди, 4547 жумушчу орун түзүлдү былтыркы жылдын жыйынтыгы боюнча. Андан сырткары ушул өндүрүшчүлөрдү колдоо максатында бизде экспортко тыюу салуу чаралары да көрүлдү. Бул биздин бүгүнкү күндө мамлекеттер өзүнүн мыйзамдары менен токтомдору менен бекитилет. Убактылуу тыюу салуу чаралары деп коет муну экспортко. Мисалы үчүн ошол эле травертин ташын сары таштагы ошол чыгарууга тыюу салып, ошону менен бирге биз өзүбүздүн өндүрүшчүлөрдү колдоп атабыз да. Мындай кылайлык, токтосоңуз суроо жооп өтө эле урматтуу депутаттар. Ушул жерден жооп бересизби же ордуна отуруп? Ушул жерден, анда суроо жооп өтөлүк. Урматтуу депутаттар, биринчи сөз Жеңишбек Шырмаматовичте. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу чакырылган коноктор. Назарбек Камалинович, сиздин министрлик кандай жумуш жасайт өзү? Да кыска. Мына сиз 3 ай болду келгениңизге эмне жумуш жасадыңыз? Бул экинчи маселе. Үчүнчү маселе мен билем, экономика министрлиги только мониторинг менен заниматься этет. Же да башка жумуш жасайбы? Чоң рахмат. Жеңишбек Шырмаматович, биздин министрлик саясат жүргүзөт. Экономикалык реформалар боюнча экономикалык саясат жүргүзөт. Анын ичинде мен блогум боюнча биздики тарифтик эмес
чараларды ошол боюнча саясатты биз жүргүзөбүз. Андан башка бизде фискалдык саясат бар, өзүңүз билесиз. Мен сизге атап айткан мисалдар ошол саясаттын мисалдары болуп эсептелет. Назарбек Камадович, мынакей айтып кеттиңиз, биздин тапшырма ата мекендик товар өндүрүүчүлөрдүн таламдарын коргоо болуп саналат деп. Эмнесин коргоп койдуңуз? Кайсы таламдарын колдодуңуз? Бир мисал келтирейин, уруксатпы? Бизде деген мурда ошол сиздер билсеңиздер керек, ошол Сары Таш биздеги, ошол Сары Ташта ал жерде тыюу салуу жок болгондо мурда анын баары Өзбекстанга чыгып, биздеги сырьёлор. Анан бизге даяр продукция болуп кайра кирип аткан да. Анан биз сырьёго тыюу салдык. Азыркы күндө өзүбүздүн ишкерлер, ишканалар иштеп атат. Даяр продукцияны чыгарып, аны чет өлкөгө экспорттоп иштеп атат. Бир мисал да. Урматтуу депутаттар, урматтуу төрага, мына экономика министрлигинде министрди кошкондо 8 жетекчи бар да. 208 кишини 8ге бөлсөк, 26 кишиге бир министр да. Буякта эч кандай жумуш жок. Ошол ар бир министр 26 кишини карап отурат да. Башка жумуш жасабайт. Мынакей буякта жазылып турат. Субсидиялар жана компенсациялык чаралар жөнүндө Кыргыз Республикасы мыйзамынын 3-чү беренесинин талаптарына ылайык бул мыйзамдын максаты субсидияларды тартуу менен өндүрүлгөн же экспорттолгон ушул сыяктуу же түздөн-түз атаандаш товарларды жөнөтүүчүлөрдүн кара ниет атаандаштыгынан Кыргыз Республикасынын экономикалык таламдарын, ошондой эле ата мекендик товар өндүрүүчүлөрдүн таламдарын коргоо болуп саналат. Коргоо болуп саналат. Мына коргоон мону болуп атат да. Мынакей урматтуу коллегалар, өзүңөр жакшы билесиңер, мынакей мурда бизде Кыргызстанда абдан печенье чыгарган, конфет чыгарган, шоколад чыгарган фабрикалар толтура болчу да. Бир да калган жок. Бул жанагы муну кесепети эмне болду? Муну кесепети жана Рошин деген компания кирди. Ошол Рошин компания киргенден кийин биздин татууларды өндүрүүчү фабрикалар бардыгы талкаланды, жок болду. Шоколад, карамель, кыскасы бардык татуулар чыгарылган заводдор жоголду. Мынакей Казакстан мамлекетине киргизбей койду эле, аларда бүт бара татуу чыгаруучу заводдор сакталып калды. Фабрикаларчы. А бизде такыр жок. Ошондой эле ушуна татууларды чыгарган компаниялардын азыр кейпи мынакей мына суу чыгарган биздин жеке ишкерлердин эмесинде турат да. Мынакей мен атайын сиздерге, урматтуу депутаттар, алып келдим. Мына мынакей мынабы суу деген мынакей казактын суусу. Мынакей мыналар бардыгы мына казактын суусу. Биздин азыр мамлекетибизде кыргыздын суун ичпей калдык. Бардыгы казактын суун ичип калдык. Айылга барсаң дагы ушу казактын суусун коет. Мына караңыз. Мунун баасы мынакей 58 сом, мына кыргыздын суу. Кристалл деген кыргыздын суусу, буга конкуренция боло албайт. Булар субсидия алган даякта. Булар азан чыгарат. Мынакей биздин таварлар өтпөй турат. Андан тышкары мынакей Ысык Ата, Легенда, Артизан, Жалабат деген биздин татынакай сууларыбыз бар. Булар бизде эч кандай суу өтпөйт. Буларга конкуренция боло албайт. Мына көрдүңүзбү мынакей? Мынакей клубника менен чыгарылган, мына мята менен чыгарылган, мынакей лимон менен чыгарылган. А бизде андай суулар жок. Бар, бирок мынакей буга конкуренция боло албайт. Ушуларды мынакей ата мекендик өндүрүүчүлөрдү мынакей 5 компания урматтуу атыңыз ким? Назарбек мырза, мынакей Мону Жалабатты колдош үчүн, Артизианды колдош үчүн, Легенданы колдош үчүн, Ысык Атаны колдош үчүн, Кристалды колдош үчүн эмне жумуш жасадыңыз? Айтып бериңизчи, эмне мунаны биринчи эмеге полкага кизип койгонбуз. Барып казактын суун алабыз. Кыргыз суун ичсек бизди тешип чыгат. Болбойт. Ушуну сен чара колдонбойсуңарбы? Мына силердин жумушуңар. Ар бир сүпе торговый центрлерге бирден заместителер бар коюп койбойсуңарбы? Контролдобойсуңарбы? Андай жумуш жасабайсыңар. Кабинеттен чыкмар келбейт. Мына кесиге жумуш. Эмне жумуш жасап атасыңар? Айтып бериңизчи мына. Өтпөйт мына кыргыздын суу өтпөйт, мына казактын сууну ичип атабыз. Ушу боюнча эмне жумуш жасап бердиңиз?
Айтып бериңиз мына. Жооп жок. Жооп бар. Айтыңыз. Биз бүгүнкү күндө Евразия экономикалык бирлигинде 5 мамлекет бар. 5 мамлекет ички бирдиктүү рынок бар бизде. Бирдиктүү рынок бар. Биздин товарларыбыз Казакстанга сатылып атат бүгүнкү күндө. Аларда деле ошондой маселе бар. Биз алардын товарлары бизге деле келип сатылып атат. Эми бул жерде биз ички рынокто эрежелер бар да ал жердечи. Кантип аны биз буза алабыз, буза албайбыз. Ошон үчүн биздин продукция да сатылып атат ал жакта. Мына урматтуу Назарбек мырза, мына өзүңүзгө жакшы белгилүү болгондой, мына Туркиядачы башка мамлекеттин суун сатырбайт экен. Өзүңөрдүн суун ичесиңер депчи. Өзбекстан мамлекетинде деле ушундай. Мына апарып көрүңүзчү, кыргыздын суусун албайт, жок, өзбектин суун ичебиз дейт. Башка көпчүлүк мамлекеттерде ушундай. Макул сатсын, эч кандай маселе жок. Сатсын. Бирок биздин сууларга мындай басын бир аз эметип коюш керек да. Биздин сууларга караганда бир аз кымбатыраак кылып коюш керек. Же болбосо мынакей азыр өзүңүз деле азыр мындай менге ишенбесеңиз, барып торговый точкаларга барып көрсөңүз, мына биздин ата мекендик суулар полканын арт жагын турат, чаң басыпчы. Ал суу деген суулар Казактын суусу полканын биринчи рядында турат. Ну, конечно, ошонун суун алат да. Тим эле жаркылдап турса, мына допустим, Леганда деген суу, эмне деген суу бул, мына карагылачы. Мына жаркылдап турат. А буну албайт. Анткени тиги эменин суусун биринчи полкаларга коюп койгон. Мына биздин ата мекендикти өндүрүш силердин саясатыңар. Керек болсо ушул именно ушул жумуштарды силер жасашыңар керек болчу. Не сидеть в кабинетах. Рахмат. Жооп бересизби? Эми колдон келишинче аракет кылып иштеп атабыз, Жеңишбек Шаймаматович. Эми сиздин сунуштарыңыз, пикирлер эске алынат. Рахмат. Анда кийинки сөз Айша Абилович. Сизби? Музбек Кожалиевич. Рахмат. Назарбек Камалдиновичпен? Камалдинович. Сизден өзү бул мыйзамга даярдыгыңыз канчалык деңгээлде эле? Мен эртең менен мага бир орун басарга чалып, бүгүнкү алып турасыңарбы деп дегендей кылып атты эле. Сиздики шашылып болуп калды окшойт, но тем не менее суроо берип көрөйүн, эми жооп бересизби, жооп бербейсизби? Өзү мына субсидирование дегенди сиз өзү кандай түшүнөсүз? Мен ошол боюнча дагы кичине түшүндүрмө берип кетейин дедим эле, бирок эме болуп калды. Бул жерде мыйзам субсидиялар жана компенсациялык чаралар деген мыйзам. Бул 98-жылы кабыл алынган мыйзам да. Мунун негизги максаты, мисалы үчүн башка мамлекеттерден товар бизге кирип атканда, ошол товарга ошол мамлекет субсидия катары кошумча акча каражатын бергенде, экспортуна субсидия кылганда, ал товар биздин рынокко келип туруп арзан болуп калат да. Анан биздин рынокто конкуренцияга туруштук бере албай калган үчүн биз анан компенсациялык чараларды көрүшүбүз керек болуп калат. Компенсация деген эми бул акча түрүндө эмес, бажы алымдарын коюлат бул жердечи. Бажы алымдары коюлат. Бажы алымдары коюлат да. Ошентип компенсациялык чаралар колдонулат. Бирок бул 98-жылкы мыйзам ЕАЭП биз келишимине киргенден кийин ал актуалдуулугун жоготуп, эми келишимге каршы келип калгандыктан кече жакында эле жаңы мыйзамдын ичине киргизип, ал основной нормаларды, бул болсо уже күчүн жоготуп атат да бүгүнкү күндө. Эми биз ЕАЭСтен алкаган оңдон кийин оңдоп жүрө турабы, ошондой. А кошумча каражатты ким берет? Бүгүнкү күндөгү биздин ЕАЭП алкагындагы нормалар боюнча субсидия деп биз бир эле ошол компанияга менен ФСХ финансирование сельского хозяйства субсидировать этип атпайбызбы, процентный ставкалардычы. Бир эле ал эле эмес, жанагы НДСтен бошотуп атпайбызбы биз, ошолор дагы субсидия деп түшүндүрүлөт да. То есть производствого мамлекет тарабынан мындай бир жардам көрсөтүлгөн. Толук так маалымат бериңизчи. Кошумча чыгым барбы мамлекеттен же жокпу? Субсидия жасаганда бар, албетте бар. Ошону айтпайсызбы? Бар. Бул ошол ишкерлерге болгон мамлекеттин камкордугу болуп атабы? Ошону айтпайсызбы? Туура. Сиз мындай тегерелүү жүрөсүз, биз сөз айта албай элечи.
Канча каражат бөлдүңөр аны ошондо? Үчүн ФСХда биз 10 миллиард акчага уже бөлүп бердик кредит түрүндө. Кайсы жылга ал? Ушул жылдын 1 январынан тарта ушул күнгө чейин. 10 миллиард эмеге эле да, ушул кайра иштетүүгө эле. 2022ден бүгүнкүгө чейин 23 жылдын 1 январынан ушул мезгилге чейин азыр кайра өндүрүүгө 10 миллиард сом бөлүндү. 10 миллиард сом бөлүндү. 10 миллиард сом бөлүндү кредит түрүндө, ошонун проценттик ставкасын. Кылынган иштер боюнча бир көрүнүктүү бир эмеңиз барбы? Презентацияңыз барбы? Же бир айта турган сөзүңүз барбы? Бөлүндү болуптур. Бизде миллиард деген акчаларды туризмге бөлдүк, анда майдап чыккан жок. Belki fondumuz var ile andan toluk çıkan yok. Azım şu bölgenin 10 milyardan toluk çıkan yeri var mı? Bunda görünüklü işleri var mı? Kaysında? Aytmadınız ki bir oyunu kaça primerge. FSK boyunca da primer. FSK boyunca uşul kayra işletүү айыл чарбасында эт сүт багатында кайра иштетүү көпүнчө. Ne kıldılar? Ne kadar işletken gelip verip koydular mı oldu? Жок, ал коммерциялык банктар аркылуу берилет да. Siz ошо мен сизди даярданып келдиби деп атып мен ошого чыгып атам да сиз эми бүгүнкү маселени күн терин алабыз дегенден алып бере койсоңор болмок экен муну. Анан эми өзү толук камдуу жардам берсе болмок, өз келип сүйлөшө болмок. Анан вокруг да около деген маселе туруп атат да. Мен сизди, конечно, сындагандан алысмын, эми сизди барып келем албай койчу деп жөнөттү да. Туура? Ушундай болуп калды да. Ошондуктан мамлекет тарабынан кылынып аткан ушу компенсациялыкпы, субсидиялыкпы чаралар жөнүндөгүлөрдү бул силердин коомчулук угуп аткандан кийин коомчулуктун астына чыга турган ушул маселе ушундай болуш керек да. Конечно, сын пикирлер айтылып атат, эми мынча орун басар бар экен, анан мынча кызматкер иштейт экен деп айтылып атат. Но ошолордун дагы мындай коомчулуктар терс пикир калтырбаш үчүн ниш кылып атканга да эч керек да. Ошолордун баардыгы ниш менен алек болуп атат. Кандай тармактан тейлеп атышат? Рахмат. Мында кийинки сөз Ажеш Башымович. Кошумчаңыз барбы? Токтоп боюнча, урматтуу төрага, урматтуу чакырылган коноктор, мен дагы бир нерсени айтып кетейин дегеним, мынакей могу казактын суусу, урматтуу коллегалар. Могу бизге биздин рынокто, биздин базарда сатат, биздин базарда сатат. Биздин сомду долларга которот, четке кетти. Бизге эч кандай бир эмес пайдасы жок. Мынакей кетти, бул могу суу келип сомго сатылды, сом долларга айланды, доллар кетти. Биздин мамлекетке эч кандай пайдасы жок. Мынакей, мына Жалабат суусун куйган жерде жок дегенде 100 киши иштейт. Артизан суусун кошкон жерде 100 киши иштейт. Легенданы куйган жерде 100 киши иштейт. Мынакей ысык ата ушу жерде 6 компания, 5 компания турат, ушу жок дегенде 1000 адам эмгектенет. 1000 адам. 1000 адам. Канча деген жумуш орду менен камсыз болуп атат. Канча деген салык түшүп атат мамлекетке. Канча деген адам семьясын багып атат. Канча деген адамдын семьянын казаны кайнап атат. А биздин экономика эмесине эч кандай баш урубайт. Эгер могу сууларды, сырттан келген сууларды жок кылбасак, в скором времени могу барды банкрот болот. Жок болот. Бары көчөдө калышат. Ушу саясатты сөзсүз түрдө ата мекенди көндүрүүчүлөрдү колдош керек да. Така айтабыз, урматтуу министрлик, келгиле бир чечим чыгаралы, колдойлу депчи. Мен дагы бир жолу айтып коеюн. Могу ата мекенди көндүрүүчүлөр жакын 1 жылдын ичинде, эгер мо сырттан келген суулар токтотпосок, баары банкрот болуп жабылат. Мен кошумчалап кое турган сөзүм ушул, урматтуу төрага. Рахмат чоң. Рахмат, кийинки сөз Алиш Абибуллаевич. Рахмат, Азат Окозович. Урматтуу Назарбек Камалдинович, сиздин кесибиңиз эмне негизи? Меники мамлекеттик муниципалдык башкаруу. Экономика тармагында билимиңиз барбы? Экономика тармагында менеджмент академия управления при президентин бүткөм. Анан негизи финанс экономикалык системада 13 жылдан берки тажрыйбам бар, иш тажрыйба. Рахмат. Себеби эмне себептен сурап атам, бул эми экономика тармагы бул Кыргызстандын ар бир булуң бурчуна кирген, ар бир тармакка кирген, бул чоң министрлик да.
Ошондой эле бирок бүгүнкү күндө министрлик өз кызматын толук кандуу аткара албагандай сезилип атат. Мен бул бүгүнкү тема боюнча айтсам, мисалы ошол эле субсидиялар жана компенсациялык чаралар жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамын аткаруу боюнча экономика министрлиги кандай иштерди жүргүзүп атат? Бул мыйзам боюнча эч кандай чара көрүлгөн эмес. Бүгүнкү күндө ээптин алкагындагы келишимдер менен ишке ашырылат компенсациялык чараларды көрүү боюнча. Ал деген ошол арыздануучу ээптин комиссиясына кайрылып, ал жерде департамент, ички рынокту коргоо департаменти бар. Ошол департамент иликтөө жүргүзүп, иликтөөнүн алкагында үчүнчү мамлекет бизге товарды экспорттоп атканда субсидия колдонулуп аныкталгандан кийин гана ошо компенсациялык чаралар колдонулат. Рахмат. Бүгүнкү күндө кайсы ишканаларга бюджеттик субсидиялар бөлүнүп берилди? Канча сумма? Бүгүнкү күндө Майлуу суу ишканасына 1 миллиард сом бөлүнүп берилди. Андан сырткары ушул Кыргыз индустрияга дагы 1 миллиард. Биз ушул комитеттин жыйынында, көчмө жыйынында, ошо сиз айтып аткан Майлуу суу лампа заводуна дагы жеринен көрүп келдик. 1 миллиард сом оңой акча эмес, бирок акыбалын көрүп келдик биз өзүбүз менен. Сиз баргансызбы ошол жерге? Мен Майлуу суу заводуна барган эмесмин, бирок ал боюнча ал компания менен иштегем. Себеби оолунда кылып туруп, бетке кармап туруп 1 миллиардты Майлуу сууга бердик деп айтканыңыздар уят өзү. Ал жердеги берилгенден кийин кандай иш алып барылды ал жердечи? Бир эң артта калып кеткен бир 10 жыл эч ким барбагандагыдай эле бир чоң бир ишкана ошондой акыбалда турат. Мына биз урматтуу коллегалар менен барып өз көзүбүз менен көрүп келдик ошол жерде. Жетекчилигинин ою башка, замыныкы башка, коллективки башка, 3 башка. Андан башка субсидия кыла турган ишкана жокпу мамлекетте? Кыргыз индустриянын акыбалын көрдүк. Бул жерге келип жетекчиси ар кандай нерсени айтып кетти. Бул жерге келип алып биз менен спорлошот. Мамлекеттик кызматкер болгон бул эсеп палатасы чыгарган чечимди мен сотко берем деп алар да айтып атат. Кандай түшүнсө болот? Анан эми андан сырткары азыр мына биздин урматтуу коллегабыз айтып кетти. Өзү күйүп канчалаган ушундан алдыңызга алып келип алып туруп, көргөзүп туруп айтып атат. Бул бирден бир гана бир частын айтып атат. Мамлекетте болуп аткан бир эң көзгө көрүнүктүү суу боюнча эле айтып атат. Толгон токой товарларда бардыгында ушул көйгөйдө. Мына кондитерский изделиялар боюнча Өзбекстан Республикасы, алардын экономика министрлиги ушунчалык катуу иштейт экен. Ар бир үйдө мини цехтерди ачып алып туруп, биздин чоң рынокко чыгып атат. Строй материалдар, мебелдери, сүт азыктары, кандай маселе болбосун, чындыгын айтканда биздин базарды полностью ээлеп алды. Туура, биз эми келишимибиз бар, достук мамиледебиз. Эмне себептен алар келип атат? Биздин өзүбүздүн атамекендик өндүрүүчүлөр товарын толук кандуу базарга алып чыга албагандыктан алар келип атат да. Элибиз муктаж товарга. Өзүбүздө жок болсо алабыз да. Керек болсо ошо Америка, Англия каяктан болсо дагы алып келебиз. Бизнесмендер алып келет. Эгерде сиздер мондай бир аты бар, бирок ичинде эч кандай бир кыймылы жок, пайдасы жок ишканаларга бербей, жеке ишкерлерге же ушуга окшогон бир майда ишканалардан баштасаңыздар, ошо 1 миллиардты жок дегенде 100 ишкерге, же болбосо бир 500 ишкерге по частьтан бөлүп берсеңер, жалпы коомчулукка, элге жеңил болмок да ушул нерсечи. Анан эми бардыгын чогулуп туруп эле бир мамлекеттик ишкана деп туруп берип койгон менен ал жерден результат болбой атат да. Ал өзү итак иштеп келген да. 1 миллиард сомду алып алып туруп деле эч кандай бир элементарный бир дарбазасын краскалап актап койуп болуптурго. Алдындагы чөптөрүн оруп койуп болуптурго биз барганда. Уят да эми ал нерсечи. Ошону эми сиздер берип атасыздар. Сиздердин мисалы компетенцияңыздар акчаны бөлгөндөн кийин барып ошону дагы бир контролдоп койсоңуздар жакшы болмок да.
көзөмөл керек болуп атат. Эми биздин урматтуу президентибиз какшап атат. Барып туруп, безилдеп айтып атат. Сиздер алардын колуна кол, бутуна бут болуп туруп барып жардам берсеңиздер жакшы болмок да. Кээ бир ушундай кайдыгер жетекчилердин айынан жалпы мамлекет аксап атат да. Чындыгындачы моюнга алыш керек да. Анан эми азыр эки эле багытты айтып атасыз, кыргыз индустрия менен майлуу суу лампа заводун. Андан башка дагы мындай пландаштырган же болбосо да эми бериле турган барбы дагы бир атай турган бир 3-4 сектор, 3-4 тармак? Андан башка мен айтып аткан азыр айыл чарбасын каржылоо долбоорунун алкагында дагы кайра иштетүүгө субсидия каралат. Каралган, бөлүнүп берилет сиз айткандай ишканаларгачы. Чындыгында сиздер ушундай жакшы бир ар кандай темаларды алып келип атасыздар, кандай мыйзам долбоорлорун алып келип атасыздар. Мисалы депутаттар бардыгыбыз эле колдоп берип атабыз, бирок ошол нерсе аткарылбай атат да, ошол мыйзамдар толук кандуу иштебей атат да. Чындыгын айтканда биздин жеке ишкерлер эле өткөрүп атат, мисалы машина завод курабы, же болбосо бир цемент завод курабы, же башка кылабы, биздин жеке тарап иштеп атат. Силер только мониторинг кылып атасыздар. Алардын жумуштарын показательный кылып туруп алып келип, мондай жумуш кылып атабыз деп атасыздар. Азыр урматтуу коллегабыз айтып кетти, мына 7 орун басар. Эми 7 орун басар болгондон кийин тыкылдатып чыгарып койсоңуздар болот да. Кудайга шүгүр, акча бар, акчаңыздар бар экен, мамлекет бөлүп атат. 1,5 миллиард сом. Бюджетиңиздер чоң экен, ошого эми жакшыраак аракет кылсаңыздар жакшы болмок. Мисалы ошол эле аскердик өнөр жай тармагы, мисалы кандай багытта турат бизде, аларды контролдоп атасыздарбы? Барбы ошондой? Аскердик өнөр жай тармагына? Бар. Канча сумма бөлүндү? Аларга бүгүнкү күндө сумма бөлүнбөйт, бирок колдоо көрсөтүлөт, фискалдык жана башка чаралар менен колдоо көрсөтүлөт. Дастан, ошол эле ШЗ. Алар уже экспортко чыккан компаниялар да. Сиздерде ушул 1 жыл аралыгында, сиз го эми 3 ай болуптур келгениңизге, бир мамлекеттин тармагында турган бир күчтүү бир жеке ишканага бир колдоо көргөздүңөрбү? Насыядан сырткары же бир салык түрүндөбү, же болбосо дагы бир иш кагаздарын толтуруу боюнчабы, бир завод фабрика ачып аткан бир жеңилдиктерге бир аракет жасап көрдүңүздөрбү? Ошондой бир сиздер мактанарлык жеке ишканалар барбы, мамлекеттик эмес? Бар, албетте. Бардык ири ишканалар көзөмөлдө, бардыгына колдон келген жардам берип атат. Мисалы Кадамжайдагы сурма комбинаты боюнча, ошол жактарга инвестиция тартуу боюнча иштер жүрүп атат бүгүнкү күндө. Автомаш радиатор ишканасы менен иштер жүрүп атат. Ал уже промышленный кооперацияга кирип атат ээптин алкагындагы. Майлуу сууга өзүм айткандай жардам берилип атат. Андан башка чоң ишканалардан бизде мисалы үчүн азыр эмеде металл чыгаруучу ишканаларга жардам берилип атат да, тоже. Металл кара металлдын сыныктарын, аткутторун биз тыюу салганбыз, чыгарбайбыз деп, сырье болсун деп. Назарбек Камалдинович, бул жерде эми мен сизге сын айткым келбейт, болгону эми ачуу чындыкта сиз туура кабыл аласыз деген ойдомун. Эгерде дагы көйгөйлөр болсо, мындай ортого салсаңыз, мындай биргелешип анткенде ушул биздин ишкерлерге мамлекеттин өсүп өнүгүшүнө жардам беребиз. Ошо кайдыгер карабай, могу 7 замминистр бир олтуруп, министриңиздер менен биргеликте бир алдыга кадам таштасак жакшы болот да. Ачыгын айтканда, алдыга жылыш жакшы болбой атат сиздер тармактачы. Рахмат. Туура айтасыз, биз макулбуз. Рахмат. Анан кайра кол көтөрүп атат да. Эмне маселелер сиздерде? Ушул тармак боюнча ооба. Рұқсат бұл назарға алыңыз. Ким сиз өзүңүз таанышып? Атым Кубанычбек, урматтуу депутаттар, эсиңизде бар болуш керек, көчмө жыйынга чыкканда сезге чогуу чыгып калганбыз. Кубанычбек Исабеков. Сиз өзүңүздү ким болуп иштейсиз? Экономика министрлигинин салык саясаты башкармалыгынын башчысы. Кимге суроо берейин деп атасыз? Мен маалымат берип койсом, рұқсат болсо.
Негизи кыска. Урматтуу депутаттар, силер көйгөйлүү маселелерди көтөрүп атасыңар. Чын айтканда экономика министрлик тарабынан көп жумуш аткарылып жатат. Мен кыскача айтып кетейин, мына салык боюнча. Азыр суусундук боюнча маселе көтөрүлдү, туура. Ал жерден мына роялти боюнча мурун эгер жана сууну өндүрүп чыгарып, бутылканы бүт расход кылып туруп, анан выручкасынан төлөнсө, биз азыр роялтини азайтып, ошол сууга эле төлөнүш керек. Жанакы кошумча чыгымдарга бутылка, жумушчу, күч, ушун баардыгын минус кылдык да. Ошол жеңил болду. Негизи өндүрүүчүлөр билишет. Андан тышкары өндүрүүчүлөргө мурун ошол биздин суусундук, мисалы сатып атканда сатуудан алынган салык 2% менен сатылса, биз аны 1%га төмөндөттүк. Bundan тышкары, мына азыр салык жагынан единый налог деп ограничение жок, чеги жок деп, ал дагы плюс болду. Анан бир мисал айтып коеюн, мына Женишбек Шерматович, сиз суусундукту абдан жакшы көтөрдүңүз. Памир деген суусундук бар, билесиз, завод, Алайда. Ошого мына Венгр Кыргыз фондунан жеңилдетилген кредит берилди. Анан ушундай айтып кетсек, мына экономика министрлиги бүт ушул Кыргыз Венгр фонду, Кыргыз Орус фонду, Кыргыз Өзбек фонду, жана мына азыр арабтар менен да чоң фонд түзүлүп атат. Ушунун баардыгы чын айтканда ошол экономика министрлиги эң биринчи авангард болуп, чуркап бүт келишимдерди түзүп, ушул фонддорду түздүк да буюрса. Анан эми биз ойлойбуз, bundan тышкары азыр дагы кошумча маалымат берейин деп атат. Салык жагынан кайсы өндүрүүчүлөрдү мен кыскача айтып коеюн. Мына жеңил өнөр жайы бизге мына рахмат эле айтып атышат. Анткени патенттен баштап азыркы учурда единый налог 0,25 эң төмөн ставкасын кылып бердик. Bundan тышкары туризм, бүт өндүрүү, электробус, электромобиль өндүрүүчүлөргө салыктардан бошотуп атабыз. Азыр бүт жана заводдор ачылып атпайбы буюрса. Ошол эң биринчиден ушул салык жеңилдиктер болуп атат да. Эми уруксат болсо дагы бир эки сөз мына кесиптешим дагы айтып коет өз тарабынан. Базиев Азбек Атуш, уруксат берсеңиз. Өнөр жай башкарманын башчысы болом, Базиев Арсанбек Таганбекович. Катара кайсаңыз? Жок, өнөр жай башкарманын башчысы болом. Маалыматы барчы так кыскараак. Ушул суу маселе боюнча бул жерде биз бүгүнкү күндө өкмөт тараптан жумуш жүргүзүп атабыз. Жанагы сбор за использование поверхностных водородов деген бар экен. Ал жерде бүгүнкү күндө 500 миллион сом топтолгон экен. Ошо сумманы именно ушу өнөр жай суу өндүргөн тарапка берели деп токтомдорго бүгүн демилгенин чыгарып атабыз. Кийин жана Алишер Абилбаевич айтпадыбы, кайсы чоң проекттерди колдоп бердиңер деп өкмөт тараптанчы. Бүгүнкү күндө биз терек ташты колдоп бергенбиз. Цемент завод кеминде. Мындай өзгөчө айтканда бул өзүнчө мега проект. Өкмөт өзүнүн кепилдик гарантиясын берген алгач, бүт суммасынчы. Андан тышкары жанагы автомобиль завод боюнча айтпай атпайсызбы? Автомобиль завод боюнча 11 майда капсула койгонбуз. Бүгүнкү күндө иш чара жүрүп атат. Бүт үлгөтөрүн бергенбиз. Рахмат. Андан кийинки сөз Мирлан Самыр кожода. Рахмат. Урматтуу Назар мырза, бул мыйзам 1998 жылы кабыл алынган дедиңизби? Дедиңизби? Микрофонго айтып койсоңуз, стенограмма үчүн. 98 жылы кабыл алынган дедиңиз. Мыйзам күчүн жоготту деп айтып атасыз, туурабы? Мыйзам күчүн жоготкон деп. Күчүн жоготот. Жоготот, сиз жоготту дедиңиз. Биз азыр жаңы мыйзамды 3-чү окууда өттү. Ошол жаңы мыйзамда антидемпингке каршы компенсациялык жана атайын чаралар жөнүндө мыйзам. Анын ичинде ушул бөлүк кирди дагы бул күчүн жоготконго кетип атат да. Туура, аны күчүн ушул мыйзам күчүнө киргенден кийин жоготот деп айтсаңыз болот. Сиз мыйзам күчүн жоготту деп койдуңуз. Бул стенограммадан да карасаңыз болот. Болбойт. Бул өтө чоң ката болот. Мыйзам күчүн жоготту деп айткан сөз күчүн жоготуу үчүн процедуралар бар мыйзамда. Туурабы? Туурабы? Бул мыйзам күчүн жоготу элек биринчиден. Экинчиден, ЭЭКке кирген өлкөлөр деп атпайсызбы? Бул ЭЭКтен сырткары мамлекеттер менен деле иштейт да бул мыйзам. Башкалардан деле кирет да, же кирбейби? Микрофонго айтсаңыз. Азыркы жаңы кирип аткан норма боюнча ЭЭПтин алкагында 5 мамлекет бирдиктүү чара колдонот. Бул 3-чү мамлекеттерге гана колдонулат.
Туура, бул жаңы келатканды айтып атасыз сиз, туурабы? Азыркы боюнча ээктен сырткаркы мамлекеттер менен деле иштейт да бул мыйзам. Иштейт. Туурабы? Иштейт. Ошолорду тактап айтып коелу деп атабыз, тактоо иретинде. Эми бажы алымынан бошотулган 5 мамлекеттин бирдиктүү чечими менен бекитилет деп атабыз да, туурабы? Бул келаткан мыйзам. Иштейт. Ушуну мындай тактап коелу. Бул иштейт, туурабы? Эми 2%-дан 1%-га төмөндөдү деп атасыздар. Салык, туурабы? Мунун ичинде өзүңүздүн докладыңызда дагы айтып кеттиңиз, зергердик өнөр жайлар бар да, Ушул зергерлер боюнча сиздерге канча өнөр жай катталган? Каттоодо барбы? Каттоодо бар. Канча? Бул департамент драгметалл деп коет, ошол жактан каттоодо өтөт. Мен билгенден бир 3-4 компания бар да. 3-4 компания бар. Бар. Так эмес бирок, Так эмес, мен сизге тактап берейин, бар. Менен иштешкен алар. Эми мен муну тереңдетпейин, сизге кийинки мезгилде мен дагы тактап атам, аз документтерди алып атам, бүт баарын көрүп алалы. Мына жогоруда биздин кесиптешибиз Жеңишбек Шермаматович дагы аябай жакшы айтып кетти да. Жакшы так маалыматтарды айтып кетти. Атамекендик өндүрүшчүлөрдү коргоо дегенди окудуңуз, туурабы? Сиздер ушул нерсени карманасыздарбы? Коргойсуздарбы? Коргойбуз. Же кордойсуздарбы? Колдойбуз, коргойбуз. Менин айтайын дегеним, зергердик өнөр жайларында бүгүн 2 бала камакка алынып калыптыр деген маалымат бар да, ушул боюнча билесизби? Ошол жерге зергердик өндүрүшчүлөрдү ишине барып куралдар менен башка көзгө чапкылап зергерлерди. Анан камакта деген маалымат бар да. Кантип коргоп атасыздар ушуларды сиздер билбесеңиздер? Ушул боюнча эме берип коюңуздарчы сиздер. Бизге маалымат бериңиздерчи. Алар эмнеге кордолуп атат? Эгер сиздер коргой ала турган болсоңуздар. Кордолуп атат да. Канча өндүрүш бар зергерлер боюнча? Алар кантип иштеп атат? Туура эмес болсо, мүмкүн туура эмес иш кылып атса, албетте баары көзөмөлгө алыныш керек. Алар туура иш жүргүзүү үчүн сиздер кандай шарттарды түзүп бере алдыңыздар? Так ушул зергердик өнөр жайлар боюнча айтып берсеңиздер, кийин мага ушуну бир кат жүзүндө маалымат бериңиздер. Анан азыр Алишер мырзанын дагы кесиптешибиздин айтып кетпедиби? Ушул мыйзам толук кандуу иштеген жок деп атасыз, туурабы? Демек, ушул мыйзам толук кандуу иштебесе, урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, ушул мыйзамдын аткарылбагандыгы үчүн экономика министрлигинин чара көрүлүшү керек да. Биз бүгүнкү чечимге ушуну да кошуп койсоңуздар, менин сунушум. Ушул мыйзам аткарылбагандыгы үчүн, чала болгондугу үчүн уруксатпы? Уруксат. Бул мыйзамды аткарылып эле жатат да, бул бизде кандай? Аткарылып эле жатат дейт. Бул мыйзамды аткарылып эле жатат. Мындайга айтканда, бул мыйзам качан аткарылат? Бул ошол 3-чү мамлекеттер тарабынан эгерде биздин рынокко кирип аткан товарлардын субсидиясы аныкталган күндө, ошондо компенсациялык чаралар көрүлөт. Ошондо аткарылат. Бул эми ВТОдо каралган норма болгон үчүн бул мыйзам бар болчу да. Аткарылып атса, анда жогоруда айтылып аткан коллегаларыбыздын айтып аткандарынын баары төгүн болуп калабы? Пикирлер жок, төгүн болуп калабы деп атам. Мисалы, Жеңишбек Шермаматович дагы айтып кетти мына суулар боюнча. Мынакей биздин депутатыбыз Алишер мырза дагы айтып кетти, жанагы андан башка дагы өнөр жайлар барбы, каерде, эмне болгон, көзөмөл барбы деген нерселер болбодубу, туурабы? Мен ушул тууралуу айтып атам да. Аткарылбагандыгы ушул да, көзөмөлгө алынбаган ошол да. Эми бул жерде биз дагы иш жүргүзүп атабыз да, биз дагы айтып атабыз, субсидия берилип атат деп атабыз, фискалдык чаралар колдонулуп атат деп атабыз. Биз сунуш кылып кое берели, же менин сунушума чектөө кое аласызбы?
Тектеп койбоймунбу? Сунуш кылып коеюн, менин сунушум рахмат. Рахмат. Жеңиш Жырматович, сөз барбы? Кошумча, урматтуу төрага, урматтуу чакырылган коноктор, мен ушу мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, ушу суулардын баарын пакетке салып, тиги экономика министрлигине берип коеюн деп чечтим. Могу жерде 6 бөтөлкө экен, могу жакта Памир жок экен, Памирди унутуп калыптырбыз. Ушунун баардыгын ушу зам министрлер кошуп кабинетине коюп, ушунун сууну карап отуруп иштесин. Эми азыр бизде аябай министр менен зам министрдин баркы кетти да, таштыргызсаң барып зам министр башына тиет. Мына карабайсызбы эми 208 кишиге 8 министр, 1 министр, 7 зам министр. Ушул маселени да караш керекпиз да, урматтуу депутаттар. Эми аппарат мону пакетке салып, эмеге Назарбек Камалдиновичке берип коелу, министрге берип койсун. Рахмат чоң. Болду? Урматтуу депутаттар, анда суроо жооп бүттү. Аны мен дагы бул жерде бир эки сөз айтып кетейин. Жеңишбек Жырматович, эң туура айттыңыз. Башында эле бул өкмөт менен бирдикте биз бул экономика министрлигин карашыбыз керек да, урматтуу депутаттар. Мына канча жолу комитет өтүп атат, булардын даярдыгы жок келет да, ар дайым жок келет да. А десең Б дейт, Б десең А дейт. Анан азыр мына суроо бердиңиз, канча зам министр бар десе, өздөрү бири-бирин карап атат. Даже булар бири-бирин даже тааныбайт окшойт. Кимиси кайсы тармакты көзөмөл кылып атат, даже буну деле мен көзүм жетпей атат да бүгүнкү күндө. Анан эми өтө начар. Кечиресиздер. Мына кошуна сизге сөз берген жок эч ким. Башка кошуна мамлекеттерди айтып кеттиңиз мына. Аши Абдуллаевич, алар түнү күнү иштеп атат да, экономика. Ошон үчүн өсүү болуп атат да, ошон үчүн мына иштеп атат. Ошон үчүн алдыга кетип атат. Бүгүнкү күндө биз тиги жака 1 миллиард бердик, Майлысага 1 миллиард бердик деп атат да. Эки жерде тең биз уктук да, барып көрүп деле келдик да. Туурабы? Эч нерсе жок. Бир алдыга жылган эч нерсе жок да. Даже бир ушуну салдык деген бир зданиясын көргөн жокпуз да. Бүгүнкү күндө акча кайда кетип атат? Аны бир Кудай билет. Ошон үчүн берип коюп эле эмес, көзөмөл кылыш керек да, артына түшүш керек бирөө. Сиз дагы кайсы тармактын, мисалы ушул экономика министрлиги кайсы тармакты сиз көзөмөл кыласыз? Кайсы блокту? Евразия экономикалык биримдиги. Сизчи? Меники көп тармактуу, биринчиден бул макроэкономик жагынан, экинчи жагынан бул стратегия. Калган замдарчы? Калган замдар. Калган 5 зам бар да, туурабы? Мына азыр айтып берейин. Мына Назар мырза мисалы торговля жагынан карайт, ЕС жагынан карайт, жана техрегулирование. Меники макроэкономика стратпланирование жагынан карайбыз. Жана башка эмелер бар, бөлмөлөр, бухгалтерия бул хоз жагынан. Калгандары налоговый политика жагынан, таможенный политиканы карайт бир зам министр, дагы бир зам министр госсобственность жагынан жана антимонополдук регулирование жагынан карайт. Мен түшүнүктүү. Тиги министриңер мен тиги жакка кетти, жумуш иш сапар менен бул жакка кетти. Биз эми аны кыйнаган жокпуз. Иштеп атканда, бирок силердин ишиңерди көрбөй атабыз да мына. Капа болбогула, бирок жооп түшүнүктүү болуп атат да. Эч бир алдыга мындай темпте биз мен ойлойм бул. Ошон үчүн бир жакынкы аралыкта бир карашыбыз керек да булардын иши боюнчачы. Мен айтып кетейин ушу анда. Мен айтайын дейсиз. Уруксат бериңиздер. Сиз кылып аткан талап боюнча анда биз презентация кылып берелик толугу менен. Даярдангыла. Даярдайбыз. Даярдангыла. Биз эми сурасак эч нерсе айта албай атпайсыңарбы? Биз көп тараптуу министрлик болуп атабыз. Көрүнүктүү бир нерсени айткыла айта албай атпайсыңарбы? Көрсөтө албай атпайсыңарбы? Кылган ишиңерди. Ошон үчүн даярдангыла. Доказать этилер ишиңерди. Анда урматтуу депутаттар, биринчи маселе боюнча суроо жооп бүттү. Анда урматтуу депутаттар, комитеттин сунуштарын камтыган чечимдердин долбоору сиздерге таркатылып берилди. Чечим долбоорун сунуштар менен бирдикте добушка коем, урматтуу депутаттар. Добуш бериңиздер. Чечим долбоорун добушка коет, тамам. Сунуштар менен кошо. Айтылган сунуштар менен. Макул, каршы жок, анда чечим кабыл алынды. Биринчи маселе боюнча чакырылгандар бара берсеңиздер болот. Иштеш керек, урматтуу замминистрлер. Иштеш керек. Пакетти алып кеткиле.
берип койгула. Иә. Сөз сизде. Жок, мындай кылалы. Минэконом, сиз айтып калбадыңызбы, Чоро мырза? Презентация кылалы деп едиңиздерби? Эң жакшы болот. Эгер презентация кыла турган болсоңуздар, экономикабыздын, Минэкономдун стратегиялык планыңыздар бар да, канча жылдык бар? Кыска эле айтып коңузчу. Ушу 26-жылга чейин ушул улуттук программа бар, ушу менин иш. 26-жылга чейин 3 жылдык бул стратегиялык планга кирбейт негизи. Өнүккөн өлкөлөрдө 40 жыл, 30 жыл деп берилет да. Ушуну дагы ала келиңиздер, болду. Стратегиялык планыңыздарды ала келиңиздер, Рахмат. Түшүнүктүүбү, андан дагы унутуп калып келбеңилер дагы. Анда урматтуу депутаттар, 3-чү маселени кароого өтсөк, 3-чү маселе 2021-2025 жылдарга Кыргыз Республикасынын өзгөчө статуска ээ болгон айрым чек арага чектеш аймактардын коопсуздугун жана социалдык экономикалык өнүгүүсүн камсыз кылуу боюнча мамлекеттик программаны бекитүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2021 жылдын 28 апрелиндеги номер 4537 токтомунун комитетке тиешелүү пунктунун аткарылуусунун жүрүшү тууралуу демилгечи Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин отун энергетикалык комплекс жер казынасын пайдалануу жана өнөр жай саясаты боюнча комитети баяндамачы Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министринин орун басары Чоро Сейитов. Сизге канча убакыт жетиштүү болот? Мага 3-4 минут. 2 минут. Макул, рахмат. Рахмат, урматтуу депутаттар, рахмат, урматтуу Азизбек Атакозович. Өзүңүздөр билгендей, 21-жылы программа кабыл алынган. Ошол программа ылайыктуу. Биз бюджет тарабынан биринчи акчалар каралган болчу. Мына 21-жылга 100 миллион, 2022 жылга 150, 23 жылга 200 миллион, жана 24-25 жылдарга 200 миллион сомдон. Жалпысынан 950 миллион сом. Бирок ушуга батке байланыштуу 21-22-23 жылдарына толугу менен акча каражаттар ушу Баткен окуясына байланыштуу болуп, ошол жерге кеткен болчу. Чек арасын коргоо жагынан, оборудование жагынан жана башкалар. Сиз айтып аткан могул өнөр жай жагынан жана недропользование жагынан эгерде карасак, сөзсүз бул иш чаралар программада каралган, бирок программа азыркы убакта жашыруун, ошого байланыштуу биз азыркы убактарда ушул программаны аткарган эмеспиз. Азыркы учурда программаны толугу менен чек ара кызматы аткарып жатат. 24-25 жылдан баштап биз ушул программаны толугу менен аткарабыз. Себеби акчалар бир аз бошоп, чек ара жагынан биз ушу социалдык жана экономикалык тармакка бошотобуз, ишке салабыз. Кыскача маалымат ошондой. Андан дагы айтып кетейин, өнөр жай жагынан ушу 24-25 жылдарга карата ушу биздин ушу проект планыбыз бар. Түшүндүк. Анда урматтуу депутаттар, кандай кылабыз? Бул кишилерге биз тапшырманы бердик да азыр. Туурабы? Баягы өзүңүз айттыңыз, презентация кылып берели деп атасыз. Ошондо биз бере турган суроолорду беребиз. Кылган ишиңерди, кыла турган ишиңерди так көрсөтүшүңөр керек да. Ошон үчүн биз чечимди колдоп беребиз. Колдоп эле келип атабыз. Ошондо андан кийин силердин эгер кечиресиздер, майлуу сууга бөлүнгөн 1 миллиард и ошондой эле кыргыз индустрияга бөлүнгөн 1 миллиард боюнча отдельный бир жакшыраак түшүндүрмө берип койсун. Ошого жакшыраак даярданып берсиңерби? Чорсеевич. Бардыгы так кыска, так жоопкерчилик. Макулбу? Жооп бересиздер. Анда урматтуу депутаттар, чечим долбоорун таркатылып берилген сиздерге. Чечим долбоорун добушка коем. Добуш бериңиздер. Макул, каршы жок, чечим кабыл алынды. Анда бара берсеңиздер болот. Урматтуу депутаттар, бүгүнкү маселе барды каралды. Эгер бир мындай кошумча суроолор болуп калса, анда биз өзүчө чоңсак суроолор жокпу? Анда жакшы кийинки комитетте жыйын аман эсен болуңуздар.